Биздин элдин 80% чууда нерселерди издеп жүрүшөт да. Каерден барып бир таблетка иче калып айыгып кетсем экен, каерден барып бир чөп жары ичип айыгып кетсем экен, кайсы метод жакшы экен, кайсы табипка бара калсам, кайсы көз ачыкка бар. Кыскасын айтканда, биздин азыркы традиционный больницалардан тышкары дагы элдин талабы башка медицинага өтө көп. Мисал катары айтсак. Биздин өлкөдө мисалы мен азыр ачыгын айта турган болсом, биздин аптекаларда 80% сатылып аткан дарылар клиникалык эффективдүүлүгү далилденген эмес. Статистика боюнча дагы аутизм менен ооруган көбөйүп барып атат барган сайын. Бул эненин убагында анемия менен төрөгөнү аябай таасир берип атат. Анемия болуп жүргөн эне баягы бала 9 айлык өткөнгө чейин кислород жетишсиз болот. Итак, эне өзү анемия, анан бала кантип ошол нерсени ала алат? Бул баары стресс алып барат да. Стресс эмнеге алып барат? Жөнөкөй эле бир нерседен стресс боло беребиз да. Элементарно машинаны туура эмес коюп алып деле стресс боло беребиз. Жолдо барат деле стресс боло беребиз. Адамдарды көрсөк деле стресс боло беребиз. Жада калса бирөөнүн үнү башкачараак болуп калса ошого деле стресс боло беребиз да. Бүт тараптан бизге стресс келип атат да азыркы учурдачы. Мына ашыкча эле стресс болуп кетип атабыз да, көрдүңүзбү? Бул ракка алып барат. Стресс бул диабетке алып барат. Стресс бул жүрөгүңдү талкалайт. Стресс бул баленин баарын баштайт да, көрдүңүзбү? Дең сак болуш үчүн, дайыма иммунитетин күчтүү болуш үчүн кандай кадамдар бар? Эки эле нерсе талап кылынат да. Күнүнө жок дегенде сага керектелүүчү азыктарды туура кабыл алуу, жөн эле сбалансированный ошону кабыл алуу. Экинчиси физикалык активдүүлүк да. Эгерде сен жөн эле адамдардын катарында эптеп-септеп баягы кичине жакшыраак болуп жүрүш үчүн жумасына 150 мүнөт активдүү бол дейт. Эгерде сен дейт дени сак болуп жашап жүргүң келсе дейт, жумасына 300 мүнөт. Саламатсыздарбы биздин урматтуу катталуучуларыбыз, биздин жаңы чыгарылышыбызга кош келдиңиздер. Бизде бүгүн Бекжан Турабеков байкебиз конокко келиптир. Биз бүгүн медицина жөнүндө, деги деле өзүң ден соолугун кандай кам көрүш керек экенин, ушул ишкерлерге деги эле биз мындай ийгиликке биздин катталуучуларыбыз ийгиликке жетем деген адамдар да, ошо адамдарга ошо ийгиликтин жолунда өзүнүн ден соолугу аябай маанилүү. Ошол боюнча сүйлөшкөнгө Бекжан Турабеков байкебизди чакырдык. Сиз өзүңүз жөнүндө мындай бир аз түшүндүрмө айтып кетсеңиз, мындай Өзүм жөнүндө кыскача айтып кетейин анда. Мен жалпы практикалык дарыгермин. Кыргыз медициналык академиясын бүтүргөм. Академияны бүтүргөндөн кийин чет өлкөлөрдөн өзүмдүн квалификациямды жакшырткам, Турциядан, Катардан. Ошондой эле онлайн, офлайн курстарды өтүп, азыркы учурга чейин дайыма окуунун үстүндө, билим алуунун үстүндө, квалификацияны жакшыртуунун үстүндө иш алып барып келем. 4 жылдан бери соц тармактар аркылуу элдин медициналык сабаттуулугун жакшыртуунун үстүндө иштейм. Медлит деп аталган өзүнүн ичине 170 000 колдонуучуну камтыган мобилдик тиркеменин авторумун. Бул проекттердин баардыгы ушул кыргыз элинин сабаттуулугун, ден соолугуна болгон мамилесин, деги эле ушул жалпы ушул улутубуздун дени сак болуусун камсыздоо үчүн жасалып жаткан учурум. Ошондой эле витаминдер тууралуу чындык 3 аттуу китептин авторумун. Аябай жакшы түшүндүрмө болду. Мен бүгүн телефон менен алып барам подкастты, анткени бул жак медицинанын терминологиялары көп, адашып кетпеш үчүн. Биринчи жолу эле сиздин баракчаңызды ачканда бул жакта жазылып турат экен. Фуфло медицинага каршымын деп. Фуфло медицина деген бул кандай медицина? Бул мындай да, азыр бизде негизи бардык эле адамдардан суразак, медицина дегени кандай түшүнөсүң десек, баары айтат, медицина деген медицина, дары менен дарылануу же башка нерсе менен. Бирок медицинада дагы далилденген медицина деген бар. Анан могу жөнөкөй тил менен айтканда фуфло медицина деген бар да. Мындайча айтканда азыркы учурда түрдүү медицинанын түрлөрү көбөйүп кетти. Бирөө чыкты антиэйдж, анан жаштыкка каршы, жаштыкты сактап калабыз деп. Бирөө чыкты жалаң чөп жарыларды жеп жүрүш керек экен, этти жебеш керек экен деп. Бирөө чыкчы адам веган болсо эле анан ден соолукта жашайт депчи. Кыскасын айтканда азыр ден соолукту сактоо жаатында өтө көп маалыматтар көбөйүп кетти да. Анан мисалы ошол нерсенин баарын көрүп жүрөк чыдабай, айрыкча бизде Кыргызстанда бул өтө кеңири таралган да. Биздин элдин 80% чууда нерселерди издеп жүрүшөт да. Каерден барып бир таблетка иче калып айыгып кетсем экен, каерден барып бир чөп жары ичип айыгып кетсем экен, кайсы метод жакшы экен, кайсы табипка бара калсам, кайсы көз ачыкка бар. Кыскасын айтканда, биздин азыркы традиционный больницалардан тышкары дагы элдин талабы башка медицинага өтө көп. Андан дагы өкүнүчтүүсү, биздин ушул дарыканаларда, больницаларда, аптекаларда сатылып аткан көпчүлүк, колдонулуп аткан протоколдор көпчүлүгү далилденген медицинанын деңгээлинде эмес. Мындайча айтканда, эл аралык деңгээлдеги медицинада эмес болуп атат. Жөн эле ошо СССР убагынан калып кеткен протоколдордун негизинде, ошонун учурда баягы популярдуу болгон дарылардын негизинде элибиз дарыланып атат. Ушул фуфло медицинанын Кыргызстанда өнүгүп өсүп жатканынын бирден бир себебинен улам элдин
ден соолугу жакшырбай эле тескерисинче оорулардын саны көбөйүп атат, гемодиализге түшкөндөрдүн саны көбөйүп атат, кыскасын айтканда тамактануу адаты начарлап атат элдин, кыскасын айтканда байкалбаган менен глобалдуу элдин ден соолугу талкаланып жатат. Ушунун баардыгы ушул фуфло медицинанын негизинде. Мисал катары айтсак, кайсы дары-дармектерди же болбосо? Мисал катары айта турган болсок, биздин Кыргызстанда гомеопатический препараттар сатылат. Эргоферон, биферон жана башка деген препараттар. Биздин энелер аны кадимкидей эле нан жегендей эле балдарына берет, мисалычы. Бере берет, баардын кичине эле баягы орви болуп калса, а эми медицина өнүккөн жактарды карай турган болсок, баягы балдар орви болсо, дарыласаң деле, дарылабасаң деле ал орви оорусу, мисалы грипп, ал 7 күндө айыгат да. Көрдүңүзбү? А бизде жок. Бизде эптеп балага бир нерсени берип калыш керек, антибиотик берип калыш керек, эргоферон берип калыш керек. А бирок изилдөөнү карай турган болсок, ал дарылар жада калса баланын организмине сиңбейт. Элестетиңиз? Биз эптеп баягы сабаттуулуктун төмөндүгүнүн айынан эптеп өзүбүздү успокаивать этиш үчүн бир нерселерди өрө беребиз да, көрдүңүзбү? Ушунун айынан биздин улутубуздун ден соолугуна кооп табалар жаралып атат да, көрдүңүзбү? Бул өтө глобалдуу маселе. Мисалы бул маселе 1990-жылдары эле мисалы медицина өнүккөн өлкөлөрдө, Америкада, Европада өтө көтөрүлүп, жалаң далилденген медицинанын негизинде иш алып баралы деген чечимдер кабыл алынган, көрдүңүзбү? Эгер пайыз катарынан карасак, канча пайыз ошол фуфло медицина болуп атат? Ошол эле аптекаларда? Биздин өлкөдөбү? Биздин өлкөдө мисалы мен азыр ачыгын айта турган болсом, биздин аптекаларда 80% сатылып аткан дарылар клиникалык эффективдүүлүгү далилденген эмес. 80%? 80%. Көрдүңүз, менин өзүмдүн байкоом боюнча. Себеби дегенде биздин аптекаларда көпчүлүк бөлүк жанагындай бүт орвидеги мисалы препараттар, эффективдүүлүгү далилденбеген көп препараттар бар, көрдүңүзбү? И бул жерде бизде фарм бизнес элдин талабына жараша дарыларды алып келет да. Эл эмнени талап кылат? Бизде эл жалаң ошондой дарыларды, чудо дарыларды, бир нерселерди эле эмне талап кылып атат. Эл каяктан аны алып атат? Ал ошол поликлиникада отурган врачтардын жана башка коллегалардын назначениясынан улам болуп атат. Анан албетте бул чындыкты эч ким жакшы көрбөйт. Бул нерсеге ошол больницада иштеген врачтар деле айтат: "Ой, бизде и так мурун иштеп келген нерсени сен эмне отрицать этип атасың? Неге мындай болуп атат?" А менин айта турган нерсем, келиңиздер, опытка, тажрыйбага эмес, тескерисинче клиникалык изилдөөлөргө таяналы депчи. Медицинада мындай да, медицинада эң жаман нерсе бул врачтын ою, врачтын жеке ою, тажрыйбасы деп эсептелет да. Пирамида доказательной медицины деп коет. А эң жакшы нерсе бул метаанализ, клинический рандомизированный исследование деп коет да. Мен айтып атам, ушул ыкмаларды колдонолу элибизге. Мына ошондо биздин медицина өнүгүп, элибизден сак болот. Ошоно врачтардын бир кандай кызыкчылыгы барбы ушинтип назначение берген, же алар өзүнө ишенеби ушунчалык? Мындай да, бизде азыркы учурда эмнеге мындай болуп кетти дегенде, фарм компаниялар бар. Биздин азыркы учурда көп коллегалар, врачтар чынын айтканда фарм представительдердин берген маалыматтын негизинде иш алып барып атат да. Фарм представитель келет, мына жаңы препарат чыкты биздин компанияда, өтө сонун таасир берет, назначение кылыңыз, пациенттериңизге сунуштаңыз, мындай таасир берет. Ошол маалымат менен чектелебиз дагы пациенттерге сунуштай беребиз да. А чыныгы далилденген медицинанын негизинде иш алып барган врач ал изилдениш керек. Мисалы кайсы бир диагнозда, кайсы бир ооруда, кайсы дары азыркы 2025-жылы мисалы дүйнө жүзүндө эң эффективдүү жана коопсуз деп эсептелип атат. Ошонун баарын карап, анан ошого жараша дарылоо ишин жүргүзүү керек да. Сиз ушуну айтып атпайсызбы? Мен мындай бир сөздөрдү угуп калгам да, ушул фарм бизнесте аябай чорнойлор көп деп уккам да. Анан мындай айткандарды могут и завалить деп, өлтүрүп деле кетиши мүмкүн деп. Сизге айтып атсаңыз, сизге угрозалардан коркунуч барбы? Мен бул нерсени 4 жылдан бери айтып келип атам. 4 жылдан бери айтып, сетевиктер менен күрөшүп келем. Мисалы, ушул далилденбеген дарылар жөнүндө элдин сабаттуулугун жакшыртайын. Мен бул жерде күчүм жетпейт фарм компанияларды токтотуп койгонго. Бирок мен бир нерсеге күчүм жетет. Ал элдин мээзин өнүктүрүп, сабаттуулугун өнүктүрүп, элдин талабын күчөтүү. Эгер биздеги эле карапайым калк врачка барып, урматтуу доктор, мага рандомизированный клинический контрольный исследованиядан өткөн препарат жазыңыз. Мага ушундай кандай гана дары жазбаңыз, мага түшүндүрмө бериңиз. Мен ушундай далилденген медицинанын негизинде дарылангым келет. Жөн эле бир нерсени жазып берип койсоңуз, мен ал менен дарылангым келбейт деп талап кылса, любой врач все хорошо, уникальный пациент экен деп туруп изилденип жазып берет. Көрдүңүзбү, бул жерде менин позициям бул фарм компанияларды жок кылуу эмес, же башка, ал бул невозможно нерсе. Бул нерсени мен эмес, жада калса бийликтегилер дагы жок кыла алышы мүмкүн эмес да. Көрдүңүзбү? Биздин эң негизи жасай турган нерсе ошон үчүн элдин сабаттуулугун жакшыртыш керек. Элдин өзүнүн соолугуна болгон кам көрүүсүн, дарыларды колдонууда акылын иштете билүүнү жакшыртыш керек да. Менин азыркы жасап аткан нерсем эң ушул, эң глобалдуу нерсе ушул. Бирок өтө көп угрозалар болот,
жамандоолор болот, хейттер болот, түрдүү видеолор турат. Ой, бул популист, бул ушинтип сүйлөй берет, бул баарын жамандай берет, тигини жамандайт, муну жамандайт деп мисалы өтө көп, даже врачтар тарабынан, сечебиктер тарабынан, адамдар тарабынан дей койчу, мындай өтө көп таралып атат да. Бирок 90% эл чындыкка мына суусап тургандыктан көпчүлүк катталуучуларыма жагат, көпчүлүк катталуучулар чындыкты билгиси келет. Себеби дегенде ден соолук бул адамдын мындай баа жеткис байлыгы да, көрдүңүзбү? Ушул баа жеткис байлыкта көңүл кош мамиле жасабаш керек да. Макул кийим тандоодо көңүл кош мамиле жасайлы, макул же бир нерседе көңүл кош мамиле, бирок ден соолукка келгенде адам кичине акылын иштетип, тем более жаш балдардын ден соолугуна келгенде кичине ойлонуп, анан иш кыла тургандай болушубуз керек да. Сиз угрозаларды деп атасыз. Кандай угрозалар? Мисалы. Эми ар кандай жазат, эмсе эмне айтып атасың, анан сот кое бергендер болгон, соттошкон учурларыбыз болгон сетебиктер менен мисалы. Ой, бул врач эмес, бул эчтекеси жок, бул мындай, тигиндей, бул жөн эле сүйлөй берет деген учурлар болгон. Соттон бирок утуп чыккан учурлар болгон. Бирок бизде эң негизгиси мындай каралоо өтө жеңил экен. Каралап койгон менен ал сен өзүңдүн чындыгыңды далилдеш үчүн сотко бересиң. Сот процедурасы бизде жөн эле баягы эчтеке кылбайт экен, жада калса видеону деле өчүрткүзбөйт экен, жөн гана сот чечим чыгарып коет экен. Доктор Турабековго айтылган баардык маалыматтар төгүндөлдү, баардыгы жалган деп эле чыгарып коет экен. Бүт ошо менен бүтөт экен. А сен караланган бойдон башка кылынган бойдон калып кете берет экенсиң да, көрдүңүзбү? Бизде медиа тармагына ушундайча иш алып барылат экен да. Үйдө кандай үйдө жашаган маанилүү, жана бар го азыр озеление болгон үйдө жашаган жакшыракпы? Кандай өзү ушул үй таасир береби сенден соолугуңа? Таасир берет. Кенен патологиянын үйдө жашаганга аракет кылыш керек. Мисалы айта турган болсокчу, мисалы канчалык патолог кенен болсо ошончолук кислород көп болот ал жерде. Ушул нерсе бүт таасир берет. Үйүңүн түзүлүшү, турган турпаты, мисалы үйдө жашаган адамдардын деңгээли, сен кошуналарың жалаң мисалы өтө негативный адамдар болсо да кыйын болуп калат мисалычы. Кругозорлору бийик мисалы, генен үйлөр болсо эң жакшы бул. Адамдын ден соолугуна кадимкидей таасирин тийгизет. Сиз генен үй деп калыпсыз, анда биз генен үйлөр жөнүндө айтып берели Кычык мырза. Биздин өнөктөштөрүбүз Элит Хаустан кандай үйлөрү бар экен? Кана? Новосити деген комплекс бар. Бул комплексте негизинен 834 батир, 8,5 миң чарчы метрден ошол территорияда курулат экен. 10 блоктон турган үй. Бунун преимуществосу өзүнүн ичинде торгово-развлекательный комплекстер, больницалар, банялар, детский сад, то есть учебный заведениялар, продовольственный магазиндер, семейный фитнес-центрлер, автосалондорунан бери бар экен. Кайер десеңиздер, мына баягы Юнус Алиева менен түз барганда Горькийге такалганда көптөн бери жабылып турган. Могул жерде ылдый жактабы? Ошол жер. Анаса, ушундай жакта жашаган ден соолукка жакшы пайда береби? Албетте пайда берет. Өзүңүн үйүң болгон эле бул ден соолук аябай пайдалуу да. Ким куруп атат десеңер, баягы эле Элит Хаус куруп атат. Дагы бир ошол Инстаграм баракчаңызда жазылып турган нерсе мусулман врач деп турат да. Мен көбүнчө ойлор менен бирөө мүслөшүп калганда мусулман врач деп айтса эле дароо эмен түшүнөт да, бир кандай десем, бир традиционный медицина катары дарылар менен дарыланган да. Бир башкача бул элестетет экен көбүнчөлөрчү, мындай бул чыныгы дары эмес, бул наоборот ошол далилденген медицина эмес, өзү бир чөптөрдү алып келип бир нерсе кылат деп ушинтип элестеткендер бар экен да. Мусулман врач деген эмне түшүндүрөт? Мен өзүм мусулман экенимди түшүндүрөт. Бул нерсе эмнеге эми мындай көпчүлүк бизде эл динди карманган, мындай бул нерсенин атоонун дагы бир негизги себеби мындай болду да. Бизде көпчүлүк динди карманган адамдар биздеги больницадагы врачтарга ишенич жок да, ишенбейт. Эми булар динди карманбайт, булар алдайт, Аллахтын алдында Аллахтан коркпойт. Ошон үчүн мен медицинаны урдумда кол койдум деп койгон да. Андан көрө мен лучше мечитте сатылган магазиндерге барып эле кыстал хинди ичип, черный тимин ичип эле бир нерсе кылып жүрө берейин деп көпчүлүк элдер бизде ден соолуктан талкалап атат да. Көрдүңүздөрбү? Ошол адамдар хотя бы мусулман турбайбы деген чечим чыгарып, жок деген ушул далилденген медицинаны билсин, медицина чыныгы медицина кандай деңгээлде экенин сезсин деп аккаунтка 4 жыл мурун ошентип жазып койгом да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн мусулман ошол бойдон аккаунтта ошол бойдон калып кетти да. Анан бул жерде дагы бирден бир себеби, мисалы менин ошол чындык медицинаны таратуумдагы бирден бир максат мындай элдер ишенүүдө, айрыкча мисалы мен айткан нерселер адамдардын көпчүлүгүнө мээзине акылына өтө оор келип калышы мүмкүн да. Кандайчы эле мындай болуп калдым, неге мындай, неге тигиндей депчи. Ошол себептүү алар ошол кайсы бир маалыматты менен алууда, бул Аллахтан корккон,
чындыгы мусулман врач айтып атат кой деп, мисалы ошол чындык маалыматты жок дегенде канчалык бир деңгээлде ишенизин деп ошон үчүн атагам да ошол учурда. Бир кээ мусулман бир туугандарыбызга арналган суроо бергим келип атат. Көпчүлөр эсептейт го, могул азыркы заманбап медицина бул динге туура келбейт. Биз болсо ошол мурун кандай айыгып жүрсө ошондой эле айыгып жүрөбүз. Азыркы бардык дары-дармектер, барып операция кылгандар бур туура эмес деп эсептегендер көп. Аларга кандай болуп калат? Алар айтып жаткан заманбап медицина чынын айтканда бул далилденген медицина эмес да. Биздин эл көпчүлүгү далилденген медицинаны билбейт, түшүнө элек. Биз мисалы далилденген медицина деген бул фактылардын негизине, изилдөөлөрдүн негизине таянылган медицина да. Бул динге эч кандай каршылыгы келбейт да. Дин, ислам дини бизге айтат, билбесеңер билгендерден сурагыла дейт. А билгендер кимдер булар? Билгендер 10 миң, 100 миң деген адамга изилдөөлөр жүргүзгөндөр. Кайсы дары кантип таасир берет, кайсы дары качан таасир берет, кимге таасир берет? Көрдүңүзбү, ошолор билгендер. Жада калса мисалы чорный тиминди, эгер сиз азыр бүт оорудан пайгамбар саллаллаху алейхи айтып атпайбы? Чорный тимин баардыгына шыпа деп. Ичсем эле значит мен айыгып кетем деп иче турган болсоңуз, анда сиз пайгамбарыбыздын сөзүнө каршы келген болосуз. Себеби дегенде ал сизге айткан жок. 2 миллиграммдан күнүнө 2 маал 14 күн ичип турсаң анан бүт оорудан дары деген жок. Ал анын баарын билим ээлерине таштап койду. Кимдерге? Врачтарга, ушул изилдөөлөр жүргүзгөн, ошол чорный тиминге клиникалык изилдөөлөр жүргүзгөндөргө таштап койду. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн азыркы билим ээлеринин, врачтардын деңгээли бул ошол баягы жада калса динде айтылган нерселерди изилдөө менен кимге болот, кимге болбойт, кимге канча дозада болот, баардыгын аныктап берүү ушул далилденген медицина бизге ушул нерсени тартуулайт да, көрдүңүзбү? Жөн эле айтып аткан биздин мусулман бир туугандарыбыз айтып аткан азыркы медицина чынында бул ыйлай турган медицина да. Себеби дегенде кандай? Жөн эле келген пациентти сага азыр операция кылыш керек давай, кир деп операция кылып салатындай. Ушундай нерсе көпкө чейин улангандыгынан элде ишеним калбаган да. Көрдүңүздөрбү? Мисалы ушул эле биздин элибиз эгерде медицина реалдуу түрдө далилденген медицина өнүккөн мамлекеттерге барып жардам алып көрө турган болушса, мына медицина деген ушундай турбайбы демек да. Көрдүңүзбү? Болгону биздин элге жасалган мамиленин негизинде биздин деңгээлге жараша эл ушундай вывод чыгарып койгон. Ушундай медицинадан көрө лучше ата-бабам кылып келген нерселерди кылып кетейин деген. Бирок тилекке каршы ал мүмкүн эмес да. Сиз медицинада клиникалык изилдөөлөргө көбүрөөк таянып атасыз. Бирок соц тармактарыңызда аутизм жана ушул сүйлөөсү кеченде деп аткан жаш балдар тууралуу көбүрөөк пост чыгарасыз. Мен билишимче аутизм жана ЗПРР бул изилдөө, клиникалык тем более изилдөөгө жата элек оору же оору эмес деген нерсе деле бул талаш да. Муну кандай түшүндүрүп бересиз? Аутизм бул конкрет түрдө оору деп бул талаш эмес азыр. Уже бул конкрет түрдө МКБ-11 боюнча бул диагноз катары бизге коюлган. Аутизм бул абал, өзгөчө абал адамдардагы. Анан мен бул нерсени неге аутизм жөнүндө көп айтам? Себеби деген азыр сүйлөбөгөн балдар көбөйүп кетти. Бул жерде бирок бардык эле сүйлөбөгөн балдарды энелер аутизм менен ооруп атат деп ойлошуп атат да. Бардык эле баланын сүйлөөнүн кечигүүсү бул значит аутизмден депчи, көрдүңүзбү? Бирок бул 100% учурда мындай эмес. Себеби дегенде менин практикамда мисалы 100 эненин ичинен 70 балада железодефицитный анемия бар болот да. Ушул көптөгөн клиникалык изилдөөлөрдө баладагы железодефицитный анемия, витамин Д'нын жетишсиздиги жана башка кээ бир микро-макроэлементтердин жетишсиздиги баладагы сүйлөөнүн кечигүүсүн камсыз кылат деген изилдөөлөр көп. Бул нерсени мен сиздерге жада калса ошол изилдөөлөрдү ссылкаларына чейин бере алам да. Көрдүңүздөрбү? Анан менин эң негизги жасап аткан нерсем азыркы учурда энелер барыңар мага келгиле, аутизмди мен гана дарылайм деген эмес. Жок, ушул баланын сүйлөөсүн кечеңдеткен, аутизмдин өнүгүп өрчүп кетүүсүн, жашоо сапатына терс таасирин тийгизген факторлорду жок дегенде эртерээк алдын алып баштагыла. Жок дегенде ушул балдардагы железодефицитный анемияны дарылоодо, витамин Д'нын жетишсиздигин дарылоодо мен өзүмдүн салымымды кошоюн. Себеби дегенде бул жаатта мен витаминдер тууралуу чындык деп аталган көп китеп жаздым. Чоң 900 беттен изилдедим, канча деген сааттарым кетирдим, бул жаатта билем. Кача ушул нерсесин жакшыртсаңар, кээ бирки пациенттерде мисалы көп изилдөөлөр бар бул нерсени тастыктаганда, баланын анемиясын дарылагандан кийин анын центр Брока, Вернике когнитивный функциялары жакшыртат дагы сүйлөөсү идеалдуу түрдө келип кетет деген изилдөөлөр бар. Менин да практикамда бул нерселер болуп атат. Мисалы кээ бир энелер бар, балам такыр сүйлөбөйт, эчтеке жебейт, тамак аш жебейт деп анемия изилдей келгенде анемиясын дарыласаң эле кадимкидей сүйлөп кеткен учурлар болот. Бирок ошол эле учурда 30% балада даже анемиясын дарылагандан кийин дагы витамин Д'сын сонун деңгээлге келтиргенде айыкпайт да. Ошол бойдон калып кетет, көрдүңүздөр. Бул да факт. Бул нерсени биз ар бир энеге айтабыз. Мен мисалы азыркы учурда неге бул аутизм жөнүндө, неге сүйлөбөгөн балдар жөнүндө көп айтып атам? Себеби дегенде азыр ушул сүйлөбөгөн балдар дарылайбыз, тигинде терапия бар, йод бериш керек экен, тигини бериш керек экен деп чынын айтканда
баленин баарын айтып атат да. Пантаган бериш керек экен, интиалан бериш керек экен, мээзин ток кылыш керек экен, анан уколдорду сайыш, бул балага кооптуу нерселерди айтып атат. Элибиз ушундай кооптуу нерселерди жасагандан көрү эң биринчи ушу сүйлөөгө таасир берген анемияны жок кылышсын, витаминдердин жетишсиздигин жок кылышсын деп мен ушул темада көп айтып атам да. Ошол эле максат. Көрдүңүзбү? Жооп алдыңызбы? В принципе, кандай эмне нерсеге жооп албай калдыңыз? Сураңыз да дагы. Жок, суроо келсе сурай берем. Кычык мырзанын өзү ушул неге бул суроого көп берет, биздин катталуучуларыбыз өзү деги эле билет. Өзүнүн үй бүлөсүнө тиешелүү суроо да булчу. Анткени аябай чын эле орчундуу маселе, бизде көпчүлүк маселе. Мен азыр көбөйүп барып атат. Ар бир үчүнчү бала бирөө болуп атат да. Энелер сыздап атат, чынын айткандачы. Ошол эмне себептен мен ошол боюнча суроо берейин деп атам да. Өзү көп статистика боюнча дагы аутизм менен же ошого окшогон балдар менен оорган көбөйүп барып атат барган сайын. Деги деле жаш балдардын иммунитеттери деле слабый. Бул эмнеден чыгып келди? Мен 100% ишеним менен айтат элем, бул эненин убагында анемия менен төрөгөнү аябай таасир берип атат. Анемия болуп жүргөн энеде баягы бала 9 айлык өткөнгө чейин кислород жетишсиз болот. Итак, эне өзү анемия, анан бала канча ошол нерсени ала алат деген маселе. Эгер түшүнбөгөн адамдар үчүн анемия деген бул железо, бул деген мындай да. Жөнөкөй сөз менен айтканда бизде лепешкадай болгон эритроциттер болот да. Лепешкадай размерич. Ошол эритроциттер бизде айланып жүрөт каныбызда күн сайынчы. Ал биз жеген тамак ашты, биз дем алган абаны бүт биздин клеткаларыбызга жана түйүлдүккө бүтүнө жеткирип турат. Анемия деген жөнөкөй тил менен айтканда нормада негизи 100 штук эритроцит болуш керек болсо, анемияда 60 штук болуп калат да. Биздин көпчүлүк 90% энелер ушундай 60 штук эритроцит менен төрөшүп атат. Атасызбы? Дарылабайт. Анемия дегенден бизде коркпойт. Анемиям бар экен, гемоглобиним аз экен деп коюп эле, баштары айланып эле, кускум келе атат эчтеке, алсырап эле ушинтип жүрүшүп берет. Күйөөлөрдү деле дарылатпайт ал состоянияны. Кош бойлуу учурда иче турган, мисалы, обязательно 5 витамин бар. Анын бүт дүйнөлүк протоколдор сунуштайт. Мисалы, фолиевая кислота, витамин D, ядомарин, мисалы, бул омега 3, буларды мисалы эл аралык гайдлайндар кош бойлуу эне каалайбы, каалабайбы сөзсүз түрдө ичизин деп айтылат. Бизде ал нерсе жазылбайт. Бизде эмне жазылат? Бизде прегнатер деген каяктагы бир мультивитаминдер жазылат, эле ушуга окшогон дарылар жазылат дагы, ушуну ичип жүрөр деп коет. Ошентип жүрүп, анан эмне болот? Эне нормалдуу, здоровый болуп, жакшынакай болуп төрөй албайт баланы. Эненин ден соолугу ушул жерден кеттиби маселе? Эненин ден соолугу маселе кеткенден кийин анын жада калса ошо төрөт учурунда процесстеринде да маселе кетет. Асфиксия болуп калат, башка болуп калат. Бала итак эненин ичинде жүргөндө гипоксияга кабылат. Ошонун айынан анан жанагы анемия менен ооруган эне анемия менен ооруй турган потенциально бир баланы төрөйт. Көрдүңүзбү? Анан анемия менен ооруган эне ошо төрөттөн кийин дагы дарылабайт, анысы жүрө берет. Итак, опять жок болот ал анемия менен ооруган энеде. Эмизейин десе сүтү жакшы чыкпайт, башка проблемалар болуп отуруп эле эптеп жана бала чоңоет. Баланын мээзинин өнүгүү процесстери айрыкча ушул 1 жашка чейин өтөт. Мисалычы, көрдүңүзбү? 2 жашка чейин болот да. Ушул учурда неге мисалы динде дагы балаңарды 2 жашка чейин эмискиле, толук эмискиле деп айтылат. Себеби 2 жашка чейин аябай өнүгүү процесси жүрөт да. А бизде экинчи маселе, көпчүлүк энелер прикорм маселесин дагы билбейт. 6 айлыгында мисалы прикорм киргизиш керек да. Аны да билбейт. Көпчүлүгү коркот. Азыр мен балама тамак төрөп койсом, какап бир нерсе болуп калбай кой. Анан көрө акырын эле эмчек эмизип коюп эле жүрө берейин деп 8 айга чейин жүрөт. 3 ай уже өтүп кетти, көрдүңүзбү? Элементарно бала мээзине керек болгон, денесине керек болгон элементтерди ала албай баштайт. Эненин сүтү аны обеспечение кыла албайт. Көрдүңүзбү? Бүт ушунун баардыгы энелердин медициналык сабаттуулугунун төмөндүгүнөн улам, анан жанагынтип балага туура эмес кам көргөндөн улам, анан балада баягы центр Брока, центр Вернике, когнитивдик функциялар, миелинизация деп коет, бүтпөй калат. Мисалы мен Турцияда Медипол деген клиникада өткөм да, стажировка өтүп жүргөндө, турк коллегам айтып атат, Бекчан дейт, биз дейт, балдарга дейт 4 ай болду дейт, анемия барбы, жокпу, бардыгына железо беребиз дейт. Бизде мамлекет ушул нерсени талап кылат дейт. Эмнеге бересиңер десем, себеби деген анемияны алдын алышыбыз керек дейт. Себеби дегенде бала жада калса анемия болуп төрөлбөсө дагы убакыт өткөн сайын анын организми железага аябай муктаж болуп баштайт да, көрдүңүздөрбү? Түрктөр ошентишет экен, 4 айлыктан баштап бере берет экен. 6 айлыкка чыкканда бир изилдейт экен, ферритин текшерет экен. Эгерде жетишсиз элемент болсо лечебный дозаны тандайт экен, жетиштүү болсо профилактиканы улантат экен. Ошентип 13-14 жашка чейин беришет экен. А бизде каякта? Бизде мага мисалы кайрылган энелер бар. Доктор, балам арык, өлөйүн деп калды, эчтеке жебей атат. Жада калса бир күнүнө дейт, бир эне кайрылып атат. Сосиска эле жейт дейт. Элестетиңиз, сосиска менен эле фиде берем дейт.
келесі ушун менен мына 7 күнү эчтеке жебейт башка дейт. Бир нерсе кылбасак болбойт дейт. Анан текшере турган болсок, ферритини бирден төмөн болуп кетти. Элестетиңиз. Бала өтө оор состоянияга болуп калган да. Анан көпчүлүк энелер мага мынтип айтат да, доктор дейт. Мен сонун эле карагам дейт. Прикормду сонун бергем. Бардыгын сонун болгон. Менде идеалдуу болгон деп кайрылат да. Эмнеге анда анемия болуп атат деп. Кана эмес балаңыз көрүп аткан нерселерди сүрөткө тартып мен көзөмөл кылам да атайын. Күн сайын жөнөтүп турат да аларчы. Ошондон алардын бети ачылат да. Берген тамактарын көргөндө ыйлагың келет да, чынын айтканда. Продукт бар, кедейчиликтен эмес бул. Болгону ошол жана сабатсыздыктан улам көп энелер ар нерсени кыла берет да, көрдүңүзбү? Ушул факторлор баардыгы таасир берип, ага кошумча мисалы атмосферный воздухтун изменениясы, биздеги электроника мисалы, мындайча айтканда ошол планшет көрүүнүн культурасы жок, этикасы жок болгондуктан, и так ата энеде этика жок болсо бала да каяктан болсун мисалычы. Ата эне өзү 10 сааттан көрүп отурса, анан бала, конечно, ошентип көрөт да, көрдүңүздөрбү? Мындайча айтканда, ушундай факторлор баардыгы биригип туруп ушундай балдардын чыгуусун камсыздап коюп атат да. Бирок мен 100% ишеним менен айта алам, любой сүйлөгөн баланы изилдей турган болсок, или витаминди жетишсиз болот, или ферритин жетишсиз болот. Мен ар бир баланын анализин көрүп, ушуга чейин 1103гө жакын баланы көрдүм анализден. Бардыгын ушундай көргөзгүч болуп атат, көрдүңүзбү? Сиз айтып аткан аутизм боюнча азыр немис ученыйлары алар дагы ушул клинический исследование жүргүзүп алып аткан учур экен. Алар айтат, бул генная поломка, потому что вирустар, жаңы чыккан вирустардын баары биринчи атака генге кылат депчи. Буга кандай көз карашыңыз? Мына ушул жерден көрдүңүздөрбү? Генная поломка жүрбөш үчүн эмне кылыш керек болчу убагында? Анемияны алдын алыш керек болчу. Организмди күчтүү кармаш керек болчу. Эненин түйүлдүктүн калыптануусун идеалдуу жүргүзүш керек болчу, көрдүңүздөрбү? Любой генный поломканы эмесе мисалы ар бир вирустун организмге тийген таасири бул бардык адамда генный поломканы чакырат десек, анда биз деле ошондой болуп калмакпыз да, туурабы? Көрдүңүздөрбү? Кээ бир балдарда чакырып атат бул нерсе. Эмнеге болуп атат? Эмнеге башкаларында чакырбай атат? Бул деген сөз ошол балдардын организми толук даяр эмес болгон, күчтүү болбогон, убагында профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлгөн эмес, тамактануусунда маселе болгон, эненин соолуна эч ким кам көргөн эмес. Бизде азыр мисалы аялдар ооруса баарына баары бир. Бул оорудум дей берет, башыма бул ушундай жалкоолуктун айынан эле ушинтет. Бизге келиндерге кам көрүү жок. Региондордо ыйлагың келет келиндердин состояниясын көрүпчү, көрдүңүздөрбү? Эч ким кам көрбөйт алар бул өлбө жаным өлбө деп жүрө берет бул деп. Элементарно мисалы азыр 90% мисалы ушундай аялдар кайрылат. Доктор аябай консультацияга жазылып, көзөмөлгө бирок күйөөм уруксат бербей атат. Кайненем урушуп атат мени, дарыланма деп атат деп. Бир эне кайрылып атат, балам дейт, ыйлап айтып атат, 5 жашка чыкты дейт, сүйлөбөй атат дейт. Кайын журтума айтсам дейт, бир да врачка алып барып турбай койду дейт. Сен сүйлөп кетет өзүнөн өзү деп. Көрдүңүздөрбү? Ушунун баардыгы медициналык сабаттуулуктун жоктугунан улам болуп атат да. Көрдүңүздөрбү? Биз ошон үчүн бул жерде чтобы ошондой генный поломкалар болбош үчүн, сырткы факторлор организмге таасир берип талкалабаш үчүн организм күчтүү болуш керек да бул жерде. Организм эмне менен күчтөнтөбүз? Организмде всегда элементтер жетиштүү болуш керек. Жашоо образ жакшы болуш керек, стрессовый факторлор аз болуш керек, эне кош бойлуулукка нормальный даярданыш керек, эптеп-септеп эле төрөй бербеш керек мисалы. Көрдүңүзбү? Мисал катары биз азыр биз осы суроону талкууладык. Эми көйгөй эмнеден чыгып атканын билдик. Эми чечүү жолдорун мисал катары үчүн бир жаш эне көрүп атат бизде, ушул боюнда болуп калды же азыр төрөйүндө болуп атат. Ошо баласы төрөлгөнгө чейин, төрөлгөндөн кийин кандай кадамдарды кылыш керек? Мисалы, эң биринчи кадам ар бир баягы жаңы үйлөнгөн жубайлар үйлөнөрдөн мурун жакшылап өздөрүн текшертиш керек. Биринчи кадам. Генетикалык бир нерселер жокпу, бири-бирине несовместимость баардыгын текшерип. Келишпестиктер жокпу? Келишпестик бул дагы фактор да, мисалычы. Сүйүү күйүүдө үйлөнүп алгандан анан өмүр бою анан баласы ооруганда көрүп калат да сүйүү күйүү эмне экенинчи. Ошентиш керек, изилдениш керек. Анан баардыгы идеалдуу болгондон кийин кош бойлуулукка нормалдуу турдө даярданыш керек. Эркек дагы даярданыш керек. Эркектерди эптеп-септеп эле мисалы мен жатканга даярмын деп жүрө бере турган болсо, бул мисалы балким ошол эркектен чыккан уруктук начар сапаттуу болуп ошонун айынан дагы балдарга таасир берип коюшу мүмкүн. Көрдүңүздөрбү? Эркек да даярданыш керек, аял да даярданыш керек, качественный болуш үчүнчү, көрдүңүздөрбү? Анан кийин дагы бир нерсе, эптеп эле баланын санын көбөйтүп калышым керек деп мисалы 40-50гө чыгып калса деле төрөтүбөйүн дегенде 90 болуп кетейин, анда бул нерсе да туура эмес да. Себеби дегенде бизде кээ бир адамдар ушундай да нерсе кылышат да, көрдүңүзбү? Бул дагы ошол факторлорго таасир берип коюшу мүмкүн да, көрдүңүзбү? Анан төрөткө нормалдуу түрдө даярданыш керек. Толук кандуу даярданып, анан бардык элементтер элементарно, хотя бардыгын деп эле коеюнчу, жок деген ушу ферритин нормада болсунчу, хотя бы ушу балага эми кош бойлуу болоюн деп атканда ферритин нормальный болсун, кош бойлуу учурда ошол ферритин эле нормальный болсун.
Анан кийин төрөгөндөн кийин ферритин нормально болсун бүттү. Жок дегенде ушуну кыла турган болсок барго, биз бир 90% ийгиликке жете алабыз да. Мен бул сөз эмне экенин даже билбейт экенмин. Ферритин деген бул ошол да, баягы организмдеги белок. Бул баягы организмдеги темирдин запасын бизге чагылдырат, камсыздай турган. Биздин организмдеги запас да. Ал темир эмнеге бизге керек? Жанагы эле айтып кеткен лепешкадай болгон эритроциттердин иштөөсүнө керек. Ошолорго ошол эритроциттер нормально иштеп туруш үчүн ферритин нормада болсун болду. Нормада болуш үчүн эмне кылыш керек? Железага ичиш керек сөзсүз түрдө. Профилактикалык дозада ичиш керек, лечебный дозада ичиш керек, текшериш керек анализдерден. Железага бай азыктарды жеш керек. Мисалы үчүн кайсы азыктар бар железага бай? Мисалы бор, уйдун тили, мисалы эт азыктары, жумуртка, шпинат мисалы железага бай. Бардык азыктарды мындайча айтканда тамактануу адаты жакшы болуш керек да. Сбалансированный жеш керек. Углевод, белок, майлар бардыгы идеалдуу болуш керек да, көрдүңүзбү? Бирок бир нерсени билип коюңуздар. Дагы бир биздеги көпчүлүк энелердин катазы мен дары пары ичпейм дейт. Мен жөн гана тамак аш менен сонун боло алам дейт да. Бул өтө чоң катачылык. Тамак аш бул дарылабайт. Тамак аш жөн гана эгерде сенде ферритин сонун болсо, анда ошол тамак ашты да жеп турсаң, сага күнүмдүк дозаны берип турат. А эгерде жетишсиз боло турган болсо, анда аны дарылаш керек. Сульфат железа деген бар. Эң дүйнө жүзүндө эффективдүүлүгү далилденген, коопсуз сульфат железа деген препаратты ичиш керек. Поголовно бериш керек энелерге. Энелер или лечебный дозада ичиш керек, или профилактикалык дозада ичиш керек. Башка вариант жок. Ичпей коюу деген жок болуш керек бизде, өлкөдө. Эгер нормальный, дени сак аялдар болсун, и балдар болсун десек, ушул нерсени киргизиш керек. Көрдүңүздөрбү? Бүгүнкү күндө Бишкектин өзүндө эле 80ден ашык биз билгенден аутизм, ЗПРден дарылоочу центрлер толуп кеткен. Анын ар бири очередь жана балдар толтура. Ар бири кымбат. Региондордон келген ата-энелер, жаш балдар, акчасы жок. Кантип сизге кайрылса болот, услугаңыздар кандай, доступныйбы? Ушул тууралуу айтып кетсеңиз. Чынын айтканда, бул да менин жүрөгүм ушуга чейин аябай өйүп келди. Себеби дегенде, мен мисалы азыркы учурда 4914 адам көз өмөлүндө дарыланып атат да. Бардыгына жетиш керек болот, бардыгына жардам бериш керек болот. Бирок мисалы ошол жардам берген убакытты, мисалы 6 ай көз өмөл кыласың, 6 ай күн сайын бирөө менен кыласың, күн сайын сүйлөшөсүң, андан отчет талап кыласың, башка кыласың, дарың кантип ичип. Ушул нерселердин бардыгын эсептеп туруп, мен мисалы бир услугамдын баазын айтканда, бул биздин карапайым элге өтө эле кымбат болуп калды да. Көпчүлүгү недоступны. Көпчүлүк айтат, бул доктор красиво сүйлөгөн менен мунун услугасы аябай кымбат. Буга попал болуш невозможно. 80% элдер туш боло албайт. Анан ойлонуп отуруп, эмне кылып эми чечип мен жардам бере алам? Эмне кылам эми? Масштабдуу түрдө любой кедейби, байыбы, бардыгы, чтобы менин айткан нерселерими же мен кылган нерселерими алып туруш үчүн эмне кылсам болот деп аябай көп ойлондум. 4 айга чейин ойлондум. Себеби и так жанагы баласы сүйлөбөй жаткан энелер и так акча жактан кыйналып атат биринчиден. Психологиялык жактан кыйналып атат. Физикалык жактан ар бирин күндө ташып жүргөнүн көргөндө жүрөгүң эзилет да, чынын айткандачы. Бирок азыркы учурда мен атайын изилдеп чыктым да мындай. Ушул аутизмден же сүйлөөнүн кечигүүсүнөн ийгиликтүү түрдө айыгып кеткен балдардын тарыхы кандай болгонун билсем, бардыгынын тарыхы бирдей окшош экен да. Ата-энелери грамотный болгон экен, үй шартында бардыгын кылып айыгып кеткен учурлар болгон экен да. Үй шартында мисалы сенсорный интеграция деп коет, ошону кылат. ABA терапияны ата-эне өзү кылат. Ар кимге ташып жүрбөйт. Могу кылып койсунчу, тиги кылып койсунчу деп, көрдүңүзбү? Бала менен коммуникацияны өзү сүйлөшөт. Өзү мисалы сейилдөө кылат, жаш образын жакшыртат, жеген тамактарын улучшать этет баланынчы, көрдүңүзбү? Өзү алектенген балдар гана ийгиликке жетет экен. А бирөөгө ташып жүргөндөрдө ийгилик такыр болбойт экен. Неге дегенде 3 ай ташыйт экен, 4-ай уже акчасы калбай калат, физикалык жактан мүмкүнчүлүк болбой калат, жумуш кылыш керек, эмоционалдык жактан чыдабай калат. Анан ушул нерсени ойлонуп туруп, эми кантип арзан, бардык элдин колунан келе тургандай кылып туруп, чтобы энелер өздөрү сабаттуулугун жакшыртып, өздөрү жанандай үй шартында күн сайын алектенүүгө мүмкүнчүлүк түзүш үчүн эмне кылыш керек деген нерсени ойлонуп туруп, өзүм врачмын деген проектти иштеп чыктым да. Мисалы ай сайын жаңы маалыматтар, жаңы курстар, жаңы вебинарлар энелерге үйрөтүш үчүн ушунун баарын башка эксперттерди да чакырып, дүйнөлүк мисалы бардыгын чакырып, иш кылса ушул тематика бардык эле балдардын тематикасын, аялдардын, эркектердин тематикасына, деги эле ушул бир үй бүлөнүн ден соолугуна тиешелүү тематикаларды элге түшүндүрөйүн, элге үйрөтөйүн деген максатта ушуну иштеп чыгып атам азырчы. А жеке көз өмөлүм бул көпчүлүк адамга бул оор келет, кымбат келет. Анан бир учур болду.
кой бардык элге арзан кылайынчы деп 500 сомдон да кылган консультациялар болду, бирок андай учурда өтө жоопкерчиликсиз мамилелерди өткөзгөн да, жоопкерчиликтүү мамиле кылбайт экен. Жада саламатсызбы, андай көйгөйлүү болуп атат, сизге канча жардам бере алайын деп жазганда даже адамдар жооп бербей койгон да магачы. 500 сом төлөгөн, бул 500 сомдук врач да деген нерсе келет бизде элде, көрдүңүздөрбү? Бекер да кылган учурларым болду, көрдүңүзбү? Бирок качан адам финансы жактан акча төлөбөсө, убактысын сарптабаса, анын жоопкерчилик жагы болбойт экен да. Жада калса ошончо чоң сумманы төлөгөн бир эне айтып атат. Доктор дейт, мен тажадым уже дейт. Күндө сага отчет жөнөтөр, тажадым дейт. Эмесе ал күндө баласы канчада туруп атат, эмне тамак берип атат, дарыларын сатканча берди, кандай өзгөрүү болуп атат, реакция жок, ушулар эле жазып туруңуз деп ар бир көзөмөлгө жазылганын айтам да. Ошону жазгандан ээлинип атат да. 9 күн жазып туруп, болду мен тажадым дейт. Көзөмөлүмдү кылбайм деп койду да. Эмес акча төлөгөн, башка кылган. Бул дагы ушу элдин сабаттуулугунун төмөндүгүнөн улам ушундай болуп атат да. Ал эмнени каалайсың, мага иши кылып бир укол бир дары пар эле жаз. Балам ошону алып эле мындай эчтеке болгондой болуп айыгып кетсин депчи. Бирок чындыгы андай болбойт да. Иштеш керек болот балам. Көп мээнет кетириш керек болот. Болгону бул жерде туура кылыш керек да. Көрдүңүзбү? Анан мына бул жакта айтып атат, региондордогулардын акчалары жок. Аларда бир жагынан акча да жок. Экинчи жагынан балага кантип кам көрүшү да билбейт. Бүт жагынан эле кызылып калып атат да, көрдүңүздөрбү? Эми жок деген ушул жерде акча маселесин чече албасак дагы, жок дегенде сабаттуулугун чечүүгө салым коюш керек да. Ошол максатта Инстаграмга ар кандай маалыматтар чыгарам, мону кылбагыла, мону кылгыла, тигини кылгыла, вебинарларды өтүп атам, мисалы бекер да YouTubeга жүктөп атам консультацияларды, колдон келген бардык нерсе жасалып атат да. Себеби мен 100% ишенем, элдин сабаттуулугу жакшыртмайынча эч качан оорулар азайбайт. Көпчүлүк адамдар ойлойт, Кыргызстанга сонун супер-пупер клиникаларды куруп койсок дейт, сонун болуп кетет, элибиз оорубай калат дейт. Бирок 100% гарантия менен айтам, клиникалар бул жерде биздин көйгөйдү чечпейт. Сонун врачтар да көйгөйдү чечпейт. Даже сен сонун кылып кеңеш берсең да, эне сабатсыз болсо, ата эне сабатсыз болсо кылбай коет экен ал нерсени. Кылбайм деп эле коет экен, эмне кыла аласың бу жерде? Ал баягы сабаттуулугу жетпейт ошону кылганга, элестетиңиз. Ошон үчүн мен вывод чыгарып койдум. Элдин ден соолугун жакшыртыш үчүн ар бир адамды үйрөтүш керек экен, өзүнүн ден соолугуна жоопкерчилик алганды, өзүнүн ден соолугуна жоопкерчиликтүү болгонду, баланын ден соолугуна жоопкерчиликтүү мамиле кылганды, сабаттуулугун жогорулатыш керек экен деген эмне чечимге келдим да. Азыр бул нерсени эч ким деле ойлонбой эле. Дарыгерлерден деле сурасаңыздар, зачем пациенттерди үйрөтүп дейт. Пациенттерди үйрөтсөң дейт, өстөрүнө врач боло алат дейт. Келбей коет. Доход жок, башка болот, тигиндей болот. Бирок биздин максат эптеп доход кылуу эмес да. Наоборот, адам өзүнүн соолугун өзү кам көрсө, качан больницага барыш керек, качан барбаш керек, качан кайсыны ичиш керек, качан кайсыны ичпеш керек дегенди билсе, бул биринчиден мамлекетке пайда. Неге? Себеби дегенде больницалар азыраак обращение болот. Азыраак бюджеттен акча кетет, мисалычы. Более медицинский услуганы качественный кылганга, мисалы больницаларга адамдар аз барса, аз келген пациенттерге врачтар да чарчабайт, жана отуруп калбайт. Жакшы услуга көрсөтөт. Мен могу третий детскийге бир жолу барсам, бир байке отурат. Урушуп атат очередте, кадимкидей урушуп, бакырышып, очередти талашып. Байкем, эмне болду, эмнеге келдиңиз деп сурасам, мага дейт, врач могу дарын жазып берген дейт. Ушуну эми кантип ичиришти сурабай калыпмын деп. Тиякта бирөөнүн баласы уже температурасы көтөрүп, абалы аларга очеред бербей отурат, ошону сураш үчүнчү. Көрдүңүзбү? Ушундай адамдар эле врачтарды талкалап коет больницада элечи. Анан кантип башкаларга сен качественный услуга көрсөтө аласың, көрдүңүздөрбү? Элибиз элементарный нерселерди билбей турган болсо, медицина эч качан өнүкпөйт, эч качан адамдар ден соолуктуу болбойт. Мен сөзсүз түрдө буга толук кошулам. Анткени ар бир адам өзүнүн ден соолугуна кам көрүш керек. Ошо бүгүнкү подкастыбыздын башкы миссиясы ушул өзүнүн ден соолукка кам көрүүнүн туура жолдорун табуу. Азыр ушул заманбап жашоодо аябай оор болуп атпайбы? Көп түшүнбөстүктөр, көп сиз айткандай фуфло медицина дегендер көбөйүп барып атат. Ошондой эле теориялар көп. Адамдар азыр аз уктайт, туура эмес тамактанат. Ошол көйгөйлөрдү подкатегория менен бөлүп айтып кетсек, мындай биз балдардын көйгөйүн түшүндүк. Макул чоңойду буюрса. Мисалы үчүн, сен дең сак болуш үчүн, дайыма иммунитетиң күчтүү болуш үчүн кандай кадамдар бар? Мисал катары. Бизде эң негизги нерсе мындай да, адам баласынын реалдуу түрдө иммунитети жакшы болуш үчүн, анын активдүүлүгү баягы же болбосо деги эле ушул бардык жаатта жетиштүү, ден соолугунда маселе болбош үчүн эки эле нерсе талап кылынат да. Эки эле нерсе, жөн эле эки нерсе. Бул эмне эки нерсе десеңиз, күнүнө жок дегенде ошол сага керектелүүчү азыктарды туура кабыл алуу, белокторду, углеводторду, майларды. Себеби бул үч нерсе биздин жашап туруубуз үчүн керек.
көрдүңүзбү? Жөн эле сбалансированный. Ошону кабыл алуу. Экинчиси физикалык активдүүлүк да. ВОЗ мынтип этет. Эгерде сен дейт, айтат да мынтип, ВОЗ берген аныктама боюнча, эгерде сен жөн эле могу адамдардын катарында эптеп баягы кичине жакшыраак болуп жүрүш үчүн, өлбө жаным өлбө деп жүрүш үчүн жүргөндү кааласаң дейт, жумасына 150 мүнөт активдүү бол дейт. Бир нерсе менен машык дейт. Или чуркай, или бассейнге, или бас дейт. 150 мүнөт жумалык дейт. Эгерде сен дейт, дени сак болуп жашап жүргүң келсе дейт, жумасына 300 мүнөт алектен дейт да. Көрдүңүзбү? 300 мүнөт бул канча болот? 300 мүнөт бул күнүнө канча болот? Күнүнө мисалы жок эле дегенде Азыр мүнөткө караганда канча? 60 мүнөттүн 42 мүнөт. 5 саат. 5 саат жумасына алектенип турушубуз керек. Азыр мисалы көпчүлүгүбүздү карай турган болсок, бизде гиподинамия. Отурабыз, тияк-бияк кылабыз, алектенбейбиз. Физикалык активдүүлүк жок. Даже биз карабайбыз, мен канча алектенип атам, мен эмне кылып атам деп, мисалычы. Көрдүңүзбү? Жада калса, экинчи маселе, биз мисалы жеген тамактарга деле көңүл бурбайбыз. Анан эң жаман бизде азыркы маселе мындай болуп атат да. Биз тамак жегенде жанагындай ой менен жейбиз да, мен азыр могу зыяндуу тамакты жеп атам. Элементарный плов жесек, плов мени семиртет да, муну эмне жеп атам. Же болбосо нан жегенде адамдар азыр ушундай ой менен жеп калды да. Нанды мен зачем жеп атам? Ак нан бул семиртет да, мени кыйнайт да, мен өмүрүмдү талкалайт да деген бир нерсе жесек эле ушундай ой менен жеп калдык да. Бардыгын элечи, сүттү ичсең деле, сүттү зыян деп атпайбы, тигиден көрүп, будан көрүп. Мындайча айтканда, бизде азыр тамактануу адаты бузулуп атат. Биз ойлойбуз, элге канчалык бул зыян, тиги зыян деп айтсак, элибиз туура тамактанып, сонун болуп, өнүгүп кетет деп. Бул эң түркөлүктүн жеткен чеги жана адамдардын ден соолугун талкалоонун эң биринчи жолу ушул болуп эсептелет. Тиги зыян, урматтуу катталуучулар, колбаса жебегиле, колбаса аябай зыян экен деп мисалы чыгарып берсек ушундай роликтерин, врачтар, нутрициологдор, азыр российский нутрициологдорду аябай көп көрүшөт. Биздин элчи, Бишкектегилер, башка жактагылар көрөт дагы, кофе ичпеш керек экен, ошонун баарын көрүп туруп тамактануу адаты бузулат. Анан ал бузулганы эң жаман нерсе, аны жебей койбойт, аны жейт. Ал биздин адатыбыз, андан отказ кыла албайбыз биз. Невозможно ал нерсе. Жейбиз дагы только жанагындай ой менен жейбиз да. Мен жаман нерсе жеп атам, зачем ушуну жеп атам, кыйналуу менен, көрдүңүзбү? Ошентип даже биз тамак жегенибиз бизге стресс алып келип атат да, көрдүңүзбү? Биз врачтар не деп жеткиришибиз керек болчу? Урматтуу катталуучулар, тамактан коркпогула. Баардык тамак бизге килокалория берет. Башкасы да берет, шаурмаң деле берет, башкаң деле берет. Болгону силер бул жерде мээ менен тамактанганды үйрөнгүлө деп чек менен мисалы. Даже мисалы сахар бул жаман зыян экен, сахарды толук чектеш керек экен, сахар жесең өлөт кезиң деген идеологияны тараткандар мисалы. Биз ушул адамдарга канча жаман нерсени киргизип койду да. Биз мисалы далилденген медицинада кантип айтабыз? Сахарды моундай өлчөмдө жесең сенин ден соолугуң талкаланбайт, моундай өлчөмдө жесең туура эмес, болбойт. 30 граммдан ашык жебей колдонбо деп, көрдүңүздөрбү? Тамактануу адатын өзгөртүү деген бул ушундай да. Биз бул тамак ашты мындай бир ай суперфуд жейм, сонун болом, ден соолугум чыңдайын деп аябай полезный тамактар жеген болуп, авокадо жеп, киноаларды жеп, мисалы салаттардан жеп, жыргап жүрүп бир айдан кийин бирок сенин балалыгың, сен тамактануу калыптаның, ал сенин мурунку жеп жүргөн нерселериңе кайтат да. Бир айдан кийин анан тажайсың, койчу доскелер менен барып плов жейинчи, дагы башканы жейинчи. Биздин адат ошондой. Бизде сатылып аткан нерсе, кафелерде ошол нерсени сунат. Нан любой жерде сатылат. Биздин тамактануу адатыбыз калыптанган. Ошондуктан биз антип баягы чала була ден соолукта жашаган болуп эле бир нерселер жеген болуп койбойбуз. Жок, биз 30 жыл, 40 жыл кантип мен өзүмдүн ден соолугума пайдалуу тамактар жеп жүрүшүм керек. Мына мисал катары биз кыргыздар катары биз мантын жакшы көрөбүз, пловду жакшы көрөбүз, анын тамактары көп. Биздин ушул сүйүктүү тамактарыбыз менен кантип тамактансак туура болот? Мисалы мантыны чектебеш керек, пловду да чектебеш керек. Мисалы элементарно пловко мен айтайын. Плов бул эмне? Плов бул плов. Ичинде эт бар, белок, күрүч бар, углевод бар, соус бар, дагы бир нерселер бар да. Бирок бул плов бизге одновременно клетчатка бере албайт, мисалы. Же болбосо бизге керектүү болгон белокко жетишсиз болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен всегда айтам, плов жегиң келип атабы, плов жей бер. Болгону өлчөм менен же, обязательно мисалы квашеная капуста кошуп же деп айтам да. Квашеная капуста бул клетчатка биринчиден, пловдун сиңүүсүн жакшыртат. Пловдон кийин ичиң дыңкыйып, кыйналып калбайсың, оозуңа ачуу суулар келбейт. Квашеная капустанын ичинде пробиотиктер өтө көп. Мына сонун плов, еще пловду аябай вкусный болот да. Аябай жыргап жейсиң да.
Көрдүңүзбү? Элементарно. Бул жерде биз мисалы КБЖУ боюнча карай турган болсок, килокалориясын карашыбыз керек мисалы. Анан ада салат бар, клетчатка бар, бардыгы бар. Жесек маселе жок да, көрдүңүзбү? Эгер мисал үчүн мындай сиз жана айтып кетпедизби? Ак унду көп жебеш керек деп. Бизде ун менен байланыштуу көп нерсе бар да, биз ар кайсы тамактанганда нан кошуп жейбиз. Бул мындай адат болуп калганда мен тамакты нансыз жесем мындай тамак жебегендей болбойм. Көбүнчө катталуучулар эле ошондой болуш керек. Нанды эмне кылабыз? Ак ундан жасалган. Жеш керек. Бирок бул жерде эми сиз ушул жерден карашыңыз керек да. Тамакты жейин деп атасыз. Мисалы деп коелу, шорпо. Эт менен жасалган шорпоңуз бар. Биякта ак нан бар. Шорпо менен нан ичкиңиз келип атат. Ушул жерде эми сиз карашыңыз керек. Ушул нормативде мисалы ушул бир обед кылууда сиздин организмге канча углевод керек, канча белок керек, канча май керек. Ушул 3 показательге сиз көңүл бурасыз. Көңүл буруп туруп, мисалы сизге ушул нан, 2 кусок нан, ушул шорпо канчалык сиздин жана керектүү болгон КБЖУңузду толуктап бере алат. Ошол нерсеге көңүл бурасыз да, көрдүңүзбү? Анан ушул жерде сиз эми дагы бир нерсени ойлонушуңуз керек. Мен мисалы углеводду нандан алгым келип атат дедиңиз да. Углевод сиз мисалы 40 грамм алышыңыз керек бир отурганначы. Ушул 2 кусок нан канча грамм углевод берет мага деген суроону коесуз дагы. Билесиз дагы мисалы, экөөнү жесем болот экен. 4-5 кусок, значит мага ашыкча углевод берип коет экен. Аны жөн эле коеюн деп коесуз да. Көрдүңүзбү? Бул учурда сиз нандан отказ кылбайсыз. Жыргап жейсиз, болгону чек менен жейсиз да, көрдүңүзбү? Грамотно мындай айтканда. Бирок айтып атпайсыз, КБЖУнун баарын силиктетип карап отуруп, менде бир учур болгон. Аябай чындап эле карап жашагам да, ар кайсысын санап. Чын айтканда тажап кетет экенсиң. Бир учурда буну санай бер, мен мындай эле жиберейинчи. Мындай мисал катары мындай. Ошон үчүн мындай да, бул санап аткан учурда адам бул адат кылып алыш керек да, мындайча айтканда, көрдүңүзбү? Буну билиш керек. Мен мисалы жана медлитке дагы атайын ушундай функция киргизип атабыз. Тамак текшерүү деген да. Сүрөткө тартсаңыз баарын эсептеп санап отурбайсыз. Жөн эле сүрөткө карап эсептеп берет. Тем более азыр искусственный интеллекттер чыгып атат. Аяктан эле эсептеп койсоңуз болот, маселе жок. Бирок туура эсептеш үчүн ошол караш керек. Анан эң жаман бизге көйгөй биз анализ кыла албайбыз жеген тамактарыбыздычы. Көрдүңүзбү? Сиз бул жерде жок дегенде 7 күн мисалы аябай жакшы карап, не жеп атам, эчтекени отказ кылбай күнүмдүк жеп жүргөн нерселериңизди жейсиз дагы 7 күн анализ кыласыз. 7 күндө мен канча белок жедим, кандай, каеринде подвох кетип атат, не болуп атат депчи, көрдүңүзбү? Ошол нерсени анализ кылып туруп, анан ошого жараша иш кылыш керек. Бул кадимкидей тренировкада өзүң адат кылып киргизиш керек экен, өзүң кыйнап. Бул барып эле анан кийин бармак менен эсептөө деген бар да. Адам өзүнүн бармагына жараша эле минтип эсептеп. Бул дагы илим да. Мен мисалы нутрициология деген курсум бар да, ошол жакта бүт үйрөтүлөт ошол нерселерчи. Мисалы үчүн бармак кантип эсептейсиз? Мисалы бармак менен биз эсептейбиз, мисалы белок бир бармак болуш керек, углевод бир бармак, өзүңүн ар кимдин өзүнүн бармагына жараша элечи. Мындай салыштырасың, канча турат мисалы. Клетчатка болуш керек бир бармак, ушинтип эле жей бересиз мисалы, көрдүңүзбү? Жөнөкөй тил менен айткандачы. Бир бармак менен. Мисалы сизде углевод обедтеги сиз углевод, белок, жирди алышыңыз үчүн углеводко мисалы бир бармак беребиз. Бир бармак. Белокко 2 бармак бересиз. Майга мисалы жарымырагын бересиз да, мисалы ушундай форматта эле эсептеп жей бересиз. Жеңил өтө эле. Клетчаткага бир бармак берип коесуң, көрдүңүзбү? Могул өзү туура тамактанууда эмелерден чыккан, жана правильный питание деген өзүнчө эмелерде чыккан, тиркемелер дагы өзү ушу тамактар ташыган эмелерде пайда болгон, компаниялар пайда болгон, сен турак тамактанып калорияңды санап берип алып келип берген. Аларга толук ишенсе болобу? Толук ишенсе болбойт. Себеби дегенде алар менен биз өмүр бою жашай албайбыз. Биринчиден, алардын подсчёту мисалы индивидуалдуу жүргүзүлбөйт. Мисалы, может туура эмес учурлар көп болуп калышы. Мисалы бирөө только кето диетаны пропаганда кылып туруп эле кето диета менен отуруп салышы мүмкүн да, сизге, көрдүңүзбү? А бизде тамактанууда бизге сбалансированный питание керек. Бизге белок керек, углевод керек, эч нерседен отказ кылбаш керек, тамактануу адатыбыз норма болуш керек. А тиги зыян, бул зыян деп отурбай, спокойно тамакты кабыл алып эле жешибиз керек да, көрдүңүзбү? Болгону кайсыны канча жеш керек, ошону эле чектегенди билишибиз керек. И бул нерсени биз адат кылышыбыз керек. Дагы бир ушундай бир тема бар. Жана азыр жакында бир браслеттер чыгып атпайбы? Сен баардык аналитикаңды кылып, сердцебиениеңди азыр деле, допустим, мисал катары айтсам, мен Apple Watch'терди алган бир себебим, мен жүрөгүмдө бир пульсту текшерип турайын деп, бирок чынына келсең бул керек эмес маалымат болуп калчудай болуп сезилди да, бир ойго келдим да, бул балким керек эмес маалымат. Мен буну азыр чындап эле күн сайын карап атам, а мага кандай пайда алып келип атат бул нерсе? Өзү биз ден соолугубузду аябай катуу кам көргөн адамдарды көбөйүп кеткен жокпу? Кантип ойлойсуз? Көбөйүп кетти да. Эми кам көргөндө да ашыкча болуп кетти да, көрдүңүзбү? Ашыкча эле ден соолукту ойлойм, кой, жакшы жашаш үчүн согуп атат. Жакшы жашаш үчүн мындай кылыш керек экен, тигиндей кылыш керек экен деп, ал нерсени макул. Эми эгерде сиз азыр ушинтип 50 жыл бою мен жүрөгүмдүн сокконун карап жүрө алам деп гарантия берсеңиз, анда сиз азаматсыз деп айта алам. Сиз гарантия бере албайсыз. Ашып кетсе 3 ай карайсыз, 4-ай карай албайсыз.
Көрдүңүзбү? Ошон үчүн биз эмне гана ден соолугубузга бир пайдалуу нерсе кылбайлы, сразу ойлонуш керек. Мен бул нерсени 30 жыл кыла аламбы? Мына долгосрочный перспективада мен кантип колдоно алам бул нерсени? Мен ошондой деңгээлде адат кылайын бул нерсени деш керек да. Ден соолукка кам көрүү десе бул гипер бир нерселер жасоо эмес, бул жөн эле күндө жасап жүргөн нерселериң менен жасашың керек да. Сен бирөөлөргө мактанып, мондай кылатам, тигиндей андай эмес. Күндө канча жашап жүрсөң, сен ушинтип эле болуш керек. Обычный эле дела болуш керек да бул нерсечи. Менче бул нерсе дагы стресске алып барат го дейм өзүң. Албетте, өзүң ашыкча көңүл буруп, эмнеге мындай болуп атат, эмнерим ашыкча ойлонуп эле, туура эмес нерселерди кылып эле кыйналып кетесиң бул жашоодончу. Жашагың келбей кетет, мисалы, көп психологиялык жактан жабыркап калат, көрдүңүзбү? Мен адамдар көргөм, анализдерин жума сайын тапшырып жүргөндөр. Бул да больнойлор да, көрдүңүзбү? Бул да туура эмес. Мисалы, анализдерди 3 ай сайын, 6 ай сайын тапшыруу жетиштүү. Кээ бир эле анализдерди. Ал деле бирок кээ биркилер бар, мисалы, кортизол деген анализ бар. Бул анализдер жакта дагы аябай баягындай пайдасы жок анализдер бар да. Мисалы, биздин айрыкча ушинтип туура тамактанайын, ЗОЖ менен жасайын, мен жакшы жашайын дегендер лабораторияга барат да кортизол, инсулин, ГСПГ эркектерчи мисалы каяктагы бир далилденген базасы жок анализдер тапшыра берет да. Алардын эч бир кортизол ал любой адамда ден соолугу чыңбы, чың эмеспи, эртең менен повышенный боло берет. Анан анын жанында интегративный врач көрөт да, Нурсейит, карачы, сенин кортизолуң көбөйүп кетиптир. Моуну азайтыш керек, сенде стресс аябай көп болуп аткан турбайбы? Давайте мондай диета кылыш керек, шлаковой нерселерин кылыш керек, мондай жешиң керек, дегендей көп нерсени берип салат да, көрдүңүзбү? Эң негизги биздин азыр катабыз ключевой нерселер жасап атабыз да, маанилүү нерселерди унутуп калдык да. Көрдүңүзбү? Ден соолукка кам көрүүдө жана айтып кеткендей эки эле нерсе бар деп атпаймынбы? Физикалык активдүүлүк, ден соолукта жашоо. Азыркы учурда үчүнчүнү дагы кошсок болот, ашыкча бир нерселерди кылбоо. Ашыкча дарыларды ичпөө, мисалы, ашыкча анализдерди тапшырбоо, ашыкча маалыматтарды кое бербөө. Мына бул үчүнчү биздин успех да, мына ден соолукта жашаш үчүн азыркы учурда. Мо ашыкча деп атпайсыз, бир апам менен бир жолу сүйлөшүп калганбыз. Биз кичинекейибизде өстүргөндө апам бизге дары көп берчү эмес да. Мага анан менин карындашыма биз мындай эле айыгып кетет деп жүрүп, өзүнүн иммунитетибиз катуу, азыр мен бир нерсе ооруп калсам өзү эле айыгып кетем, дары ичпейм. Бирок азыр кийинки эки кичинекей ийим менен карындашым, алар аябай бир нерсе ооруп калса эле дары ичип алып, анан иммунитет аябай слабый болуп, мага өзүм эле сезилет да. Эчке бир аз чыкса эле ооруп калат. Бул да аябай таасир берет да. Аябай таасир берет да. Эмнеге мисалы Америкада дейли алайлы да. Балаң 41 градуска чыкса дагы температурасы эчтеке кылбай коет. Эчтеке бербейт. Чыга берсин дейт кайра температурасы. Элестетиңиз, жөн эле суудан ичирип эле обезвоживание болуп кетпесин деп коет ошентип элечи. Медицина өнүккөн жерлерде. А бизде температура 38ге чыкса, балам аз судорог болуп кетет, эмне кыла калайын, тияк кыла калайын, алып келе кал, кой, скорый чакыра кал, парацетамолдон бер, антибиотикти баштай калышат. Элестетиңиз, бизде азыр балдардын иммунитетин дагы бир талкалаган нерсе ушу антибиотиктерди көзөмөлсүз берүү да. Оорусу эле антибиотик. Оорусу эле антибиотик бере берет да. Мисалы, бизде негизи оору бул, ОРВИ, вирус, грипп, часто встречаемый, жылына 12 жолдон ооруп турат оорушулар да, вирустук оорулар. Ушул ооруларды антибиотик берип отуруп иммунитетти талкалап коюп атат азайнелерчи, көпчүлүгүчү, көрдүңүзбү? Эмнеге мурункулар мисалы жеңил айыгып кетебиз? Бул айтып атпаймынбы, доказательный медицинада ОРВИни негизи дарылайсыңбы, дарылабайсыңбы, ал өзү айыга турган оору. Ушинтип келет да. Клиникалык изилдөөлөр жүргүздүк эле, ОРВИ бул өзүнөн өзү айыга турган оору экен. Эгер дарылай турган болсоң 7 күндө айыгат, дарылабай турган болсоң 1 жумада айыгат. Экөө эле окшош да, айырма жок. А бизде жок. Кой, дарылаш керек, мурда алып атпайбы, кой, бир нерсени чача калайын, кой, антибиотикти баштап алсам өпкөзүнө түшүп кетет, кой, коркобуз да. Анан экинчи дагы момент, көпчүлүк энелер айтат, доктор, антибиотик бербесем өпкөзүнө түшүп пневмония болуп калып атпайбы? Мунун бирден бир себеби балдардын иммунитети баягы ферритин аз болгондуктан айынан кичине эле температураны да көтөрө албайт да, даже бизде балдарчы, витамин Д астыгынан. Мисалы Турцияда мен Медиполдо көрдүм, балдар 40 градуста жыргап жүрүшөт да. Жөн ингаляция коюп койгон, физрастол сайып коет да, кетирип салат. Иштик болбойт. Көрдүңүзбү? Неге деген анын организминде витамин Д жетиштүү, ферритин жетиштүү, анемия жок, өнөкөт оору жок, организми железо бетонный да, мындайча айтканда, көрдүңүзбү? Анда ооруларда жөн жок эле, мында адам айыгып кетет. Анан кээ бир учурлар бар, реалдуу түрдө мисалы медициналык жардамды талап кылат, реалдуу түрдө дары ичүүнү талап кылат, антибиотик ичүүнү талап кылат. Анда уже биз эмне кылабыз? С-реактивный белок, прокалцитонин деген анализдер бар, ошону көрөбүз. Ушул элементарный антибиотик сайышы үчүн мисалы
Турцияда же өнүккөн өлкөлөрдө элементарный антибиотик сай үчүн стрептотест жүргүзөт, тамагыңан экспресс тест жүргүзөт. Могу тамагыңын оорусу вирустанбы же антибиотиктенби деген тест жүргүзөт, көрдүңүзбү? Анан кийин сенин С реактивный белогуңду текшерет. Воспаление маркер деп коет, прокалцитонинди текшерет. Ошолор высокий болсо анан сага антибиотик берет. Алар низкий болсо, бул вирус экен, буга эчтеке кылбаш керек экен, жок, ана көбүрөөк суу бериш керек экен, там симптомдорго жараша парацетамол, ибупрофен берип коюш керек экен, айып кетет деп. Ушул нерсени көп ойлонуп көрүп, өзү бул баары стресс алып барат да. Анан мага мындай кызыктуу суроо пайда болду. Стресс эмнеге алып барат? Жыйынтыкта бул ушул стресс болгонун, көп ойлонгондун ден соолугуна таасир этеби? Керектүүлөр айтып коет го, аябай көп ойлонуп стресс болгондо ичиң өтүп баштайт деген. Бул чындыкпы? Өтө чоң чындык да бул. Бизде азыркы оорулардын бирден бирси ушул стресстин көптүгүнөн улам болуп атат. Стресс кара эле ооруга алып барат. Стресс бул ракка алып барат. Стресс бул диабетке алып барат. Стресс бул жүрөгүңдү талкалайт. Стресс бул инсультка алып барат. Стресс бул баленин баарын баштайт да, көрдүңүзбү? Эмоциональный интеллект биздин азыркы элде өтө төмөн. Бизде кыргыздарда оорунун дагы көбөйүп аткан бирден бир себеби азыр ар бир адам жөнөкөй эле бир нерседен стресс боло беребиз да. Элементарно машинаны туура эмес коюп алып деле стресс боло беребиз. Жолдо барат деле стресс боло беребиз. Адамдарды көрсөк деле стресс боло беребиз. Жада калса бирөөнүн үнү башкачараак болуп калса ошого деле стресс боло беребиз да. Комментарийлерди окуп, азыр Инстаграмга кирип алып же башка жактарга кирип алып, комментарийлерди окуп адамдар көп стресс болуп калып атат. Мисалы, айрыкча өлгөндөрдү көрүп, бирөөсү аялын өлтүрүп кетиптир. Бүт тараптан бизге стресс келип атат да азыркы учурдачы. Мына ашыкча эле стресс болуп кетип атабыз да, көрдүңүзбү? Өтө бул чын өтө глобалдуу нерсе. Ошондуктан бул жерде биринчи адам эмоционалдык интеллектин күчөтүш керек. Ар нерсеге эле эмоциясы чыгып, мындай болуп кеттир, тигиндей болуп кеттир. Жок. Тескерисинче кандай гана нерсе болбосун стресс болбогонго аракет кылыш керек. Кантип эмоционалдык интеллектти көбөйтөбүз, күчөтөбүз? Физикалык активдүүлүк менен алектениш керек. Мен сизге 100% гарантия берем, физикалык активдүүлүк менен алектенгенде мозг аябай бир маалыматты алат го, өтө катуу фильтрлеп баштайт да. Лишний нерселерге баягы өзүңчө ойлонбой каласың. Кантип байланыштуу? Бул биздин мээ ушундай да, активдүү иштейт да, баягы физикалык активдүү болгондо мээ активдүү иштеп, мээң мындайча айтканда тунук болуп калат да, тунук болупчу. Көрдүңүзбү? Анан мындан дагы күчтүү нерсе бул негизи динде жашообуз да, адамдынчы мисалы. Адамдын эмоциональный, психологиялык күчтүү кыла турган нерсе бул анын ишеними, ички дүйнөсү, жан дүйнөсү, мисалы көрдүңүзбү? Жаман ойлордун жоктугу мээзиндечи, бирөөлөргө болгон жаман нерселердин жоктугу, ар дайым жакшы нерселерди ойлонуп жүрүүсү, мисалы коркуунун жоктугу. Качан адам коркпойт, качан адам Кудайдан гана корксо, Аллахтан гана корксо коркпойт, мисалычы. Ушулардын баардыгы бизге влиять этет да, көрдүңүзбү? Ушундай да, көрдүңүзбү? Өзү көп айтып коет го, мусулман адамдыкы жашоосу жеңилирээк депчи. Бул кандай медицина жагынан, ушул сиз айткан медицина жагынан, мисалы исламда мисалы биз кандай болот, мусулмандар баардык нерсени мисалы тагдыр деп айтабыз, мисалычы. Өлүмдөн деле коркпойбуз, эми өлсөк өлөбүз, бул нормалдуу нерсе. Бизге өлүм страшный эмес, мисалы барзак бейишке барабыз, тозокко барабыз. Тозоктон албетте коркобуз, мисалычы, бирок жакшы нерселер жасаганга аракет кылабыз. Мындайча айтканда, ислам дини адамды ушунчалык эмоциональный интеллектин күчөтө турган бир өзгөчө нерсе да булчу. Адам мисалы Куран окуу менен, намаздарды окуп атканда ушунчалык Аллахка жардам сурап, мындай көйгөйлөрүн айтып, бул психотерапиянын эң жогорку чеги да негизичи. Эч кимге айта албаган нерселерди Аллахка айтып, көз жаш төгүп, эмоцияларыңды чыгарып, анан кылган дубаларың кабыл болгондорун көргөндө ушунчалык башкача бактылуу болуп, мисалы бирөөлөргө жардам берип, садака берип, мисалы дее койчу зикирлерди кылганда өзүң менен мындай. Бул көрдүңүзбү, адамды мындай өзүнө болгон жоопкерчилигин күчөтөт биринчиденчи. Өзүңүн жашооңо, өзүңүн жаныңа өзүң жоопкерчилик ал. Эртең акыретте сен үчүн бирөө жооп бербейт. Сенин намазыңы үчүн бирөө намазын бербейт сага, мисалы. Дин бизди ушул нерсеге үйрөтөт, көрдүңүзбү? Ошон үчүн мисалы динди идеалдуу түрдө, мисалы туура түшүнүп, туура аткарган учур, мисалы сахабаларды карай турган болсок, эмоционалдык интеллект аябай күчтүү болгон алардачы, психологиялык колдоо өтө күчтүү болгон. Алардын максаты болгон бул жашоодо, жөн эле максатсыз жашаган эмес. Көрдүңүзбү? Конкреттүү максат менен мисалы жашашкан да. Мына ушул нерселер аябай адамды күчтүү кылат да. Көрдүңүзбү? Ошондуктан негизи эле айтар нерсем, чын эгерде мисалы бул ислам дини адамды башкача деңгээлде алып жүрө турган нерсе да, чынын айткандачы. Болгону биз азыр өзүбүздө маселе болуп атат. Адамдар ушундай тунук болгон, ушул динибизди да жакшы түшүнө албай, ушул дин жактан дагы сабаттуулугубуз өтө төмөн болгондуктан аны дагы бир кыйрата албай, же башка жакты да кыйрата албай, ден соолукту да кыйрата албай эле кыйналып атабыз. Динди карманууда өзү стресс болуп кетти го, керек. Динди карманууда стресс болуп кетесиң, мындай эмнеге мага ограничение бере берет, эмнеге жолук салып жүрөм мен, эми ар ким мен сакал коюп жүрөм, баары каршы андай мындай деп, көрдүңүзбү? Бул да адамды стресс кылып, адамды кыйнайт да, көрдүңүзбү?
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда адамдар экиге бөлүнүп кеткен медицина жагынан. Биринчи тарабы бул медицина, сиз айткандай, клинический исследованияга таянып, традиционный медицинага ишенишет. Экинчи тарабы бул сиз айткандай мындай 5 маал намаз окуп, карманган мусулмандар дем салуу менен жакшы болуп кетсе болот деген түшүнүк. Ушул эки түшүнүктү бир нукка буруп, кээ бир жерде дем салуу пайдалуу, кээ бир жерде медицина пайдалуу дегенге кандай алып келиш керек элдерди? Негизи ушу дем салуу боюнча аябай кызык. Дем салуу кандайдыр бир таасир этеби экен? Ушул жерде мен сиздерге айтып кетейин да. Эми дин жагынан, мен дин жагынан эксперт эмесмин, мен бираш жактан. Бирок динди деле мисалы окуп үйрөнүп жүрөбүз да, бирок мындай нерсе бар да. Ким дейт? Бирөөгө барып мага дем салып берип койчу, мага тигинтип койчу десе, бейишке түзмө-түз кире турган 70 000 адамдын катарына кошулбайт дейт андай адам дейт. Бирөөгө мага дем салдырчы деп жалдырап барган адам дейт. Аллахтан сурабай бирөөгө дем салдырчы деп. Ошон үчүн Аллах бизге минтип айтып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге үйрөтүп атат. Өзүңөр дем салууну үйрөнгүлө деп атат. Көрдүңүзбү? Ар бир адам бул жерде өзүнүн дем салуусун дагы биз бирөөлөргө жоопкерчилик илип койгонбуз да. О молдоке кыйын дейт. Ошо молдокеге эле барып туруп, ошого салдырайын. Ал анын касиети күчтүү экен. Ал дем салганда жиндер чыгып кетет экен. Сыйкырлар чыгып кетет экен депчи. Молдокеге таянышат да, бул Аллах Таалага таянбайчы, көрдүңүзбү? Бизге динден үйрөтүп атат. Өзүңө күн сайын Ихлас, Фалак, Насты окуп жүр. Өзүңө дем сал. Өзүң жоопкерчилик ал. Аллахтан сура жардамды деп. Көрдүңүзбү? Биз мисалы биздин эл чын мындай ар бир адам мындай даже сен ден соолугуң чыңбы, өзүң оорубайсыңбы дем салып жүрүш керек да. Бул нормальный нерсе, зикир кылып, эртең мененки айтыла турган коргонуучу нерселер, асырда айтыла турган бул бүт ушул бар да, мисалычы. Ушуларды алып жүрө турган болсоң, мисалы бул эч кандай сага маселе жаралбайт. Духовный жагынганчы. Анан жок, бул дем салууну дары катары колдонуш керек, касиеттүү адамдарга барыш керек. Бул чынын айтканда мындай акыл жагынан караганда деле, дин жагынан караганда деле бул жакшы нерсе эмес да. Бул динди дагы бир тарабынан начар көрсөтүп атат биздечи азыр. Молдокелериң отуруп ал, акырын 1000 сомдон дем салат экен, тигинтет экен. Ислам динине да бул өзүнүн бир залалказын тийгизип коюп атат да. Көрдүңүзбү? Ушул жерде дагы элибиз ушул дин жаатына келгенде да, өзүнүн ден соолугуна келгенде да жоопкерчилик албаганын бирден бир нерсеси да. Өзүнө жоопкерчилик албайт, өзүн айтат, интет ойлойт. Жок, мен ыйманым начар, күнөөнү көп кылып койгон начар адаммын. Мен демим мага өтмөк беле дейт да, көрдүңүзбү? Андан көрү касиеттүү бир молдокеге барайын да, ошого дем салдырайын дейт. Ошону көтөт мага депчи. Көрдүңүзбү? Бирок бизге жардам берүүчү ким? Молдокеби? Аллах да, турабы? Көрдүңүзбү? Ушул жерден эле маселе жаралып атат да, көрдүңүзбү? Анан бул жерде медицина жагын карай турган болсок, адам күнүнө өзүнө мисалы дем салып жүрө турган болсо, башка анын руханий көйгөйлөрү болбойт. Анан медициналык жардамга кайрылууда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, билим ээлерине кайрылгыла, ушул нерсеге кайрылгыла дейт мисалычы. Бирок чыныгы билим ээлери бул эмне? Бул жөн эле оюнан бир нерселерди чыгарып, же тигинтип, минтип кыла берүү эмес, тескерисинче далилдерге таянып, далилденген медицинанын негизинде жардамга кайрыла турган болсок, бул динибизге эч кандай каршылык жаратпайт да. Коронавирус илдети келди, ага окшогон да илдеттер келип жана келет деген прогноздар бар. Коронавирустан кийин жашоо кандай өзгөрдү? Жашоо чынын айтканда адамдар өтө коркуп калды. Көпчүлүгүбүз ойлоп атабыз, коронавирустан адамдар өздөрүнө аябай жоопкерчиликтүү мамиле кылып калды депчи. Бирок ден соолук жаатына келгенде адамдар аябай мындай коркуу менен жашашып калды да. Вирустардан даже коркуп калды. Коронавирус бул обычный эле вирус болчу негизи. Адамдын жашоо образы жакшы болсо, иммунитет жакшы болгон болсо, жөн эле өткөрө турган кадимки деле вирус сыяктуу вирус болчу. Бирок маркетинг катуу болгон үчүн, өлүм житимдер көп болуп кеткен үчүн адамдарда аябай бир катуу коркунуч пайда болуп калды да. Алда влиять этти да, стресс катары. Стресс катары влиять этип, ошонун айынан негизи коронавирус учурунда мен ойлойм, адамдар вирустан өлгөн жок, стресстен өлүп калышы берди да негизичи. Ойлонуп жатып эле, ушинтип эле өлүп каламбы, мага жооп кетсем эмне болот? Ковид болуп калыптым, менин положительный чыкты деген укканда эле жана өнөкөт оорусу барлар сразу эле өлүп кете берди да. Көрдүңүзбү? Кыйналып элечи. Адам стресс болгондо, психологиялык жактан кыйналганда бар го, иммунитет такыр иштей албай калат да. Жөнөкөй эле нерселер деле адамды өлтүрүп коюшу мүмкүн да. Стресс менен иммунитет түздөн-түз байланышы бар. Жада калса жанагындай учурлар болгон да. Мисалы жөн эле бирөөгө айтып, могу тамып аткан, суу эле тамып аткан, могу тамып аткан нерсе деп койгон да. Ошону тамып атканын көрүп отуруп эле, ойлонуп эле, стресс болуп эле өлүп калган. Мен эрки учурларды угуп калгам. Коронавирус менен ооруп атабыз, өлдүк. Бунун дарыланышын кереги жок. Мен өлдүм деп туруп эле ошентип эле өлүп кете берди да, көрдүңүзбү? Ушундай учурлар болду да. Бирок бул жерде суроо эми дальше эмне кылыш керек деген маселе.
Кычык мырза айтып атат, кандай влиять этти ошол нерсеге депчи. Ушундай форматта бизге коркууну салып койду, бирок биз коркпогонго үйрөнүшүбүз керек. Оруу бул нормалдуу нерсе. Адам оруйбуз. Эгер орубай жүрө бере турган болсок, даже дин жагынан карай турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир адамды көрсөтүп айткан, ал адам эч жери оорубачу экен да. Башы да оорубаптыр даже өмүрүндөчү. Тозоктун адамын көргөңөр келсе, тетиги адамды карагыла дептир да. Вообще оорубай жүргөн адамды элестетиңиз. Ошон үчүн орууну биз нормальный деп кабыл алайлы. Биз ооруйбуз, айыгабыз, оорудан коркпой эле коелу. Болгону биздин жасай турган нерсе кантип ооруну жеңил, жыргап өткөрүп ийиш керек деген маселе да. Кандай гана оору болбосун. Хоть грипп болобу, хоть диабет болобу, кантип жашоо сапатыбыз бузулбаш керек, кантип биз как обычно жашаганда жашашыбыз керек, жыргап, эч кандай стресс болбой, спокойно өзүбүздүн өмүрүбүздү кылышыбыз керек деген гана нерсе да. Далилденген медицина ушуга чакырык жасайт да. Көрдүңүзбү? Медицина тармагында адис катары сурап кетким келет. Ушул коронавирус тууралуу ушундай сөздөр жүрөт. Бул искусственный созданный вирус депчи. Буга кандай көз карашыңыз жана кандай бир мындай уккан жериңиз барбы, окуган жериңиз барбы? Мындай теориялар негизи өтө көп. Бирок бул нерсени мисалы конкреттүү түрдө 100% искусственный деп айтыш үчүн бизде фактылар керек. Фактылар тилекке каршы жок. Мына вирустар бизде көп. Негизи коронавирус илгери эле бар нерсе болгонбу? Бул ковид илгери эле бар болгон нерсе. Болгону кече 2021-жылы жакшы элге популяризация болуп кетти да. Бул бар эле вирус. Вирустар өтө көп бизде. 400-500төн ашуун вирустун түрү бар. Биз билбегендер азыр биз кандай вирустарды билебиз? Биз вирус гриппаны эле билебиз, башка эчтекени билбейбиз. Анан бир эле атты алып чыга келсек, бир вирустун атын, мисалы ротавирусный инфекция чыгыптыр десек эле, ушул вирусту ойлоп чыкты окшойт бирөө деп эле ойлой беребиз да. Мындайча өзүбүз билбеген эле нерсени, значит бөлөлөр создавать этти окшойт деп эле ойлой беребиз да. Жок, булар мурун эле аныкталган нерселер. Көрдүңүзбү? Бул жерде антип жөн эле бир нерселерге ишенип, жок, буну мен бирөө өлтүрөйүн деп создавать этти. Бул глобальный деңгээлде. Зачем бизге ойлонуп? Мисалы, эгер ошентип ойлоно турган болсок, биз ошол создавать эткенди барып жок кыла алабызбы? Жок кыла албайбыз. Ошол нерсеге таасир бере алабызбы? Бул дагы биздин мээбиздеги, адамдардын мээсинде жөн эле бир ашыкча нерсе да. Ошон үчүн ден соолукту сакташ үчүн жөн эле ушундай ашыкча ойлорду, ашыкча нерселерди ойлонгонду жоготушубуз керек да. Дагы бир тема бар, сиздин сурооңуз барбы ушул жаатта? Бирок 2024-жылы Wall Street журналда америкалык ученыйлар бул искусственно созданный вирус болчу деп тан алган жерлер бар да. Ученыйлар негизи өтө көп мненияларды айта берет да. Ошон үчүн далилденген медицинада мындай могу жерде карап турган болсок, эң информациянын жакшы жери метаанализ деп коет да. Эң начар жери бул ученыйлардын мнениясы да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн биз ученый айтыптыр, тиги окумуштуулар айтып атпайбы дегенге ишенбешибиз керек. Биз метаанализтерге ишенишибиз керек. Метаанализ деген бул эмне? Бул деген бир нече клиникалык изилдөөнү алат дагы изилдейт ошо изилдөөлөрдү. Бири-биринде карама-каршылыктар барбы? Бардыгын чыгарган жыйынтыгы бирдейби же бирдей эмеспи? Вывод чыгарып берет. Бир нече изилдөөнүн негизиндечи. Анан метаанализ кыла келгенде бир ученый айтты ошентип, могу мындай таасир этет экен деп, бирөөбүз эле ошондой эле изилдөөдө бирөөбүз андай таасир этпейт экен деп койду да. Көрдүңүзбү? Карама-каршылык пайда болуп калды. Метаанализде ошол нерсе айтат да. Могу идея бир нече карама-каршылыкты пайда кылган, ошон үчүн бул фуфло деп эсептелет деп коет да. Көрдүңүзбү? Мына ушундай. Жооңузду алдыңызбы? Эми ученыйларга ишенбей жүрүңүз. Ошон үчүн биз информация даже PubMedке же интернеттен бир нерсени окуп алсак эле эч ишене бербеш керек. Азыр маалыматтар өтө көп. Маалыматты изилдегенди үйрөнүш керек. Бул эле жанагы эле медициналык сабаттуулукка барып такалат. Бул деги деле медициналык бул бардык сабаттуулукка да, анткени интернетте маалымат көп да, маалыматты бардыгыбыз фильтр кылганды үйрөнүшүбүз керек. Медициналык маалыматты өзүнчө фильтр кылганды үйрөнүш керек. Көбү билбейт. Мисалы көбү ойлойт, Googleга жазып койсок эле оңойго деп. Жок. Даже PubMedден бир изилдөөнү окуп алсак деле, бар экен изилдөө деген бул да туура эмес. Көрдүңүзбү? ChatGPT да азыр көбүнчөлөр жасалма интеллект. ChatGPT деле мисалы анализ кылбай эле берип кое берет. Даже метаанализтерди эмес, азыр мисалы ChatGPTге жазып туруп, чеснок кантип рак оорусун айыктырат дегенге мага изилдөөлөрдү берчи десең, ChatGPT берет. PubMedдеги бүт жанагындай фуфло изилдөөлөрдү берет. Эгер ушул медиа анализ кылып бер десе, туура кылып бериш мүмкүнбү? Анын үчүн мээ керек да, аны кантип жазыш керек. Мисалы ChatGPT мага Grade A деңгээлдеги Level 1, только метаанализ, рандомизацияланган, Кохрейнге жарыяланган деп берсең, бул мынтип бериш үчүн адамда билим керек да, көрдүңүзбү? Промптты элементарно бериш үчүн, көрдүңүзбү? Сизде ошондо промпттор барбы?
Кандай промпттар жок? Сиз ойлоп таап көрбөйсүзбү бир промпту? Жок, мен бул жерде промпт ойлоп тапкан эмес, бул жерде наоборот ошол адамдарга ошол нерсенин өзүн оригинальный ChatGPT'нин жардамы эмес, өзү эле тапканды үйрөтүшүм керек да. Мен мисалы курстарды өткөм ушул боюнча пациенттерге, урматтуу пациенттер, врачтын айткан нерсесин кантип изилдеш керек деген курстарым бар жада калса. Ошо как раз мен өзүм врачмын деген проектте ошонун баарын көрсөтөм да. Көрдүңүзбү? Дагы бир тема бар, кийинки азыркы заманда мындай көйгөйлүү болуп аткан бул уйку маселеси. Уйку аябай укта албай атам. Мен мисал катары өзүмдү айтсам, мен кечинде укта албайм. Телефонду атайын мен 1 саат, 2 саат эрте алып коем ал жанымда, телефонсуз жатам, бирок уйкум келбейт. 2-3 саат боюнча ушунтип мен 5 саатка чейин ушуну укта албаганга чейин учурлар болгон. Эмнесинен чыгат бул? Биринчи эле нерсе, сиз күнүмдүк физикалык активдүүлүктүн нормаларын аткарган жоксуз дегенден келип чыгат. Сиз нормальный чарчаган жоксуз уктай тургандан кийин. Бул биринчи фактор, көрдүңүзбү? Экинчи фактор, сиз уктай турган жер может өтө ысык болушу мүмкүн. Адам ысыкта да уктай албайт. Менде мисалы бир пациент болгон, үй аябай кондиционер жок экен, вообще уктай албайт, тердеп, кыйналып деп чыгат да. Просто кондиционер орнотду, 21 градусту кармады. Бөөктөй болуп уктап атам дейт го, элестетиңиз. Көрдүңүзбү? Себеби дегенде адам муздакта жакшы уктайт да, көрдүңүзбү? Муздакта жакшыраак уктайбы? 21 градуста биз үчүн идеальный да. Ошон үчүн үйдө уктап атканда 21 градусту кармап, жакшынакай кылып уктай турган болсок, сонун болот бул. Кислороддун жетишсиздиги да ушул нерсеге талап кылат, көрдүңүзбү? Ошон үчүн всегда влажность 50%, температура 21 градус болуш керек да, чтобы биздин үйүбүздөгү атмосфера нормальный болуш үчүн, укташ үчүн же жашаш үчүн. Көрдүңүзбү? Ушул нерселерге көңүл бөл. Гигрометр алып коюш керек үйгө, атайын бир гигрометр алып койсоңуз көрсөтүп турат. Канча влажность? Канча влажность, ушул нерсеге көңүл буруш керек. Биринчи фактор. Экинчи, үчүнчү факторлор ошол бирок көпчүлүк учурда 80% учурда адам күнүмдүк активдүүлүгү жоктугунан эле кечинде уктай албай калат да. Мисалы сиз өзүңүзгө атайын эксперимент жасап көрсөңүз болот. Мисалы ошол күнү жок дегенде бир 60 мүнөт физикалык активдүүлүк менен алектениңиз, көбүрөөк базыңыз, бассейнге барыңыз, чарчаңыз, отура бербейчи, анан кийин байкап көрүңүз ошол күнү кандай уктайсыз. По-другому да, көрдүңүзбү? Анан экинчи маселе мисалы мелатонин деген зат болушу мүмкүн. Бирок бул көпчүлүк учурда проблема эмес. Мелатонин жетишсиздигичи кээ бир адамдарда жетишсиз болуп калышы мүмкүн. Анан кийин уктап атканда кээ бирлер ой эчтеке жебеш керек экен, 6-дан кийин тамак жебеш керек экен деп ачка жатып алат. Бул дагы туура эмес. 6-дан кийин эчтеке жезе болбойт экен депчи. Уктап атканда дагы кичине сүт ичип, бал кошуп, сүттү аябай банан, мисалы банан дагы кичине колдонуп, сүттө мисалы триптофан бар, серотонин бар, ошодон ичип, бал кошуп ичип жатсаңыз, бул да уйкуну жакшыртат мисалы. Жакшыртабы? Кадимкидей жакшыртат. Бул изилдөөлөр бар бул нерсеге, даже метаанализтерге чейин жүргүзүлгөн изилдөөлөр бар. Да, бир тескери жагы, адам мен бир ошол анализдер бар, ученыйлар айтып атпайсызбы? Ученыйлар да айтып окуп калгам бир эки жерден. Адам уктабаса, аябай ден соолукка аябай таасир тийгизет депчи. Канчалык таасир, мисал катары айтсам, биз азыр ишкерлер, көбүнчөлөр, алар билесиздер, жумушу үчүн аз укташ мүмкүн, 4 саат, 3 саат укташ мүмкүн бир суткада, же такыр эле 2 сутка уктабай иштеген учурлар келет. Ишкерликкен бул дайыма ушундай стресс кыл. Ушундай күндүк, ушундай жашоо кантип таасир этет ден соолукка? Биринчи негизи адамдын негизи бүт организмин өзүнүн калыбына келтириш үчүн, биздин иммунитет клеткаларыбыз жакшы иштеш үчүн, мээбиз жакшы иштеш үчүн, булчуңдарыбыз жакшы иштеш үчүн бул уйку өтө чоң мааниге да. Биз уктоо менен аны эс ала алабыз. Уктоонун өзүнүн фазалары бар. Мисалы базовый уйку деп коет, мисалы жеңил уйку деп коет, орто. Анан глубокий сон деп коет да, баягы терең уйкуда. Биз ошол нерсеге көңүл бурушубуз керек да. Глубокий сон мисалы 90 мүнөт болуш керек ар бир адамдачы минимум. Көрдүңүзбү? Эгерде сиздин глубокий сонуңуз 90 мүнөт болуп атса, бул значит сиз жакшы глубокий сондо жакшы уктап атасыз деген сөз да, көрдүңүзбү? Ошону камсыздоого аракет кылыш керек. Ал үчүн жаткан матрасыңыз жакшы болуш керек, үйдүн температурасы жакшы болуш керек, өтө караңгы жер болуш керек. Негизи ушу уктоого келгенде башка нерсеге аязак да, бирок матраска ушундай нерселерге аябаш керек да. Уктоо чынында бир өтө. Мисалы менде бир учурлар болду, элементарно жакшы уктабагандан оозунун оюлганы кетпей койду да бир пациенттечи. Неге кетпей атат деп уйкусун сурадык, вообще уктап. Түндө эртеменги саат 5-те, таңкы саат 5-те уктап кетет экен да, өзүнөн өзү бир нерсе болупчу. Анан дагы бир фактор, мисалы бизде укташ үчүн тезирээк мисалы телефонду коюп коюш керек, башка деп эчтеке менен алектенбей эле жата беребиз да, ойлор мененчи. Антпеш керек, душ кабыл алыш керек, китеп окуш керек, дем алуу көнүгүүлөрүн жасаш керек. Анан дагы бир уйкуга таасир бере турган нерсе, уктар алдында көп сүйлөшпөш керек да. Мүмкүн болушунча эч ким менен сүйлөшпөй, акырын эч ким менен сүйлөшпөй, мындай спокойный фондо укташ керек да. Эгер мисалы келинчегиңиз менен сүйлөшөм десеңиз, жалаң жакшы нерселер сүйлөшүп, аябай жөнөкөй тондо мындай сүйлөшө турган болсоңуз, жай мисалычы
жакшы нерселерди мисалы мынча айтканда жатарда бири бириңер мазыңер чакпагыла деген да чакпай. Мисалы бизде тилекке каршымдай да жатарда эле идеялар келет дагы. Мындай план кылып атам. Мээбизди иштетип баштайбыз. Кантип ошондо бизнес ойлор келип кетсе эле баардыгын ошентип жок андай кылбашыбыз керек да, көрдүңүзбү? Бирок эмнеге мына ой бар да, чындап эле түндө эле келет го. Бир бизнес идеялар. Мээ активдүү түрдө иштейт да ужачы. Мээ мисалы актив башкача деңгээлде иштейт. Парасимпатический нервный система иш алып барып баштайт бул жерде, көрдүңүзбү? Ошон үчүн ошондой идея келгенде ал идеянын үстүнөн ойлонбой дароо жазыш керек. Идея келди, жазып коюш керек. Сразу сиз уже спокойно болуп баштайсыз да, ужачы. Мең бошолуп ал кыйнабай баштайт сизде уже ал идеячы. Сиз аны фиксировать. Сонун идеялар келет, жазып коюш керек, болду. Көрдүңүзбү? Бул жерде деле адам өзүнүн көзөмөлдөгөнүн билиш керек да. Көзөмөлдөп, спокойно бардыгына башкача деңгээлде көз карашта карап ошентиш керек да. Андан бирок уйкунун 90% эффективдүүлүгүнө таасир бул күнүмдүк сиздин кыймылыңыз да. Ошондой. Анан албетте кээ бир факторлор бар, мисалы мурунда эт өзүп кетип, анан дем алуу начар болуп, же башка бир факторлор болуп, ошонун дагы адам уктай албай кыйналышы мүмкүн да. Медицина илим адиси катары сурап кетким келет. Акыркы учурларда тукумсуздук маселеси өтө оор турат. Бул тармакта кандай ой жүгүрөт? Бул тармакта мен бир эле нерсени айтат элем. Көп байкоолордун негизинде ушундай вывод чыгардым. Тукумсуздукка таасир берип аткан нерсенин бирден бир дагы бир фактору бул фолиевая кислотанын жетишсиздиги болуп атат эркектердечи. Бул эмне? Фолиевая кислота дегенчи. Ошо бул эмне? Бул деген витамин B9. Именно баягы спермалардын кыймылын жакшырта турган витамин да, таасир берет, качествосуначы. Анан кийин бир учур болду. Доктор 8 жылдан бери бала албай атабыз деп бирок айрылдым. Ошо витаминдерди бир текшертип коюлду элек, сизге жазылып деп жазылышты. Анан күйөөбүздүн фолиевая кислотаны текшерсек критикалык деңгээлде аз экен. Фолиевая кислота бергенден кийин бир жылдан кийин жазып атат, эгиз балалуу болдук дейт. Элестетиңиз. Башка эчтеке ичпеди элек дейт. Россияда жүрүшөт өстөрү. Красноярскте бир жерде иштешип ушинтип жүрүшөт, мигранттар экен. Ошо фолиевая кислота иштик дейт, толукталды дейт. Анан кийин эле эгиз балалуу болдук деп жазышты да. Ал жакшы болуш үчүн эмне кылыш керек? Просто дополнительно ичиш керек фолиевая кислотаны. Аял да ичиш керек, эркек да ичиш керек да. Ошон үчүн мисалы кош бойлуу аялдарга да обязательно ичиш керек деп айтылат да. Фолиевая кислота бул аябай баягы уруктун баягы калыптануусун, анын жылышын, баягы бүт процесстер идеалдуу жүрүшүн камсыздай турган витамин да. Бекжан мырза, мен телефонун алып чыкканда бир себеби жана телефон менен сурап берем деп ойлогом да, азыр жаман берилип кетип калбадыкпы? Азыр телефонду алып чыктым. Бизде мындай эмелер бар го, мифтерби же чындык жомоктор, медицинадагы жомоктор. Сиз жаман катуу айтып салат экенсиз. Эсинче комментарийде Бекжан байкен жазылган, мен эчтеке деп айткан жокмун. Биринчи ушул суроолордун бири, койдун майы чындап эле жардам береби? Неге? Мисалы, кайсы ооруп? Бир нерсе ооруп калсам, мен допустим кичине кезимде тамак ооруп калса эле белиме шыбады койдун майын, бутумдун аст тамагына шыбады, айып кетесиң деди. Чындыкпы, чындык эмеспи? Чындык эмес. Эффект плацебо болуп кетиши мүмкүн, мисалы. Тамагга сыйпаган зыяны жок. Койдун майын 1 килограмм болсо да сыйпар беле. Бирок далыга сыйпабай эле койгула. Себеби дегенде бул тескерисинче кровообращенияны күчөтөт да, жөтөлдү күчөтүп салат да балдардагычы. Тамагга калашыңарча сыйпай беле, маселе жок. Аракты ичпагандачы? Өтө опасно бул дагы. Этиловый спирт бул тескерисинче териге кирип, токсичный эффект көргөзүп коет. Бул тери аркылуу сиңет. Өтө кооптуу жаш балдарга да, чоңдорго да. Өз негизинде бир нерсе сыйпоо. Жөн эле жылуу суу бар го. ХБны алып эле температура көтөрүлгөндө бешенесине азып, денелерине азып, колтуктарына азып. Анан кээ бир кенелер бар экен, суу дезе полотенцаны алат экен дагы. Суулап туруп эле, нымдап туруп полотенце менен ороп салат экен да. Бул өтө кооптуу нерсе. Баланы гипотермия кылып, кайра пневмония кылып коюшу мүмкүн да, көрдүңүзбү? Жөн эле бир тряпка менен эле арчып турган жетиштүү. Көрдүңүзбү? Малиновое варенье. Сонун ичиш керек, анын витамин С бар. Аны кадимкиден малиновое варенье катары сууга кошуп алып ичсең, грипп учурунда айрыкча. Сонун, сен обезвоживаниянын алдын алат, суу жетишсиздиги. Зыяны жок. Зыяны жок, анын эмне зыяны бар эле? Күн сайын 2 литр суу ичип туруш керек деген. Бул да туура эмес ой. Ар ким өзү суу ичкенине жараша ичиш керек. Мисалы сизге 2 литр 150 миллилитр керек болушу мүмкүн. Мага 3 литр керек болушу мүмкүн. Ар бир адам өзүнө индивидуалдуу. 1 килограммга 30 миллилитр ичүү бул нормага жакыныраак деп эсептелет. Бирок адам өзүнө керектүү сууну иче берет. Мисалы аябай көп чуркап келип туруп, жок мен 2 литрден ашырбашым керек деп 2 литр ичип отура албайсың да, мисалчы. Көбүрөөк ичесиң. Адамдын активдүүлүгүнө жараша. Мен мисалы күнүнө 4 литрге чейин суу ичип коем. Активдүүлүккө жараша. Кээ бир күндөр 1 литр ичем. Көрдүңүзбү? Ушундай учурлар болуп калат да. Жок мен именно кандай күн болбосун 2 литр ичип жүрүшүм керек деген да туура эмес да бул. Болгону 1 килограммга 30 миллилитр деген норма бар, ошого жакыныраак болсо жакшы болот да. Санай бересиз экенбиз ошо. Ошентип элечи. Эгер сен үшүп калсаң, точно ооруйсуң деген. Туура эмес бул.
чындык эмес. Кээ бир учурда гана үшүү иммунитет алыс болсо, анемия менен ооруган балдарда таасир берип, баягы абалды күчөтүп, курчутуп коюшу мүмкүн, бирок үшүүнүн бардыгы эле бул ооруну чакырбайт. Сууктан адам ооруй бербейт. Кондиционерди күйгүзбөй ооруп каласың деген бул туура эмес. Кондиционер баарын эле оорутуп бербейт. Сенин организмиң и так буга чейин эле ооруп жүргөн, ошон үчүн кондиционер просто ошону күчөтүп койду деген эле фактор да бул. С витамини ошол простуданы айыктырат, жалган бул дагы. Эч кандай эффективдүүлүгү далилденген эмес витамин S'нын. Такыр. Дагы кийинкиси өзүнчө ичүү мисалы, бирок витамин С кармаган азыктарды жеп тура берүү бул пайдалуу. Белиң ооротсун, жатып турушуң керек, мындай түз жерге деген. Жакшы бул түз жерге жатып туруп, ал себеби дегенде белиңе келген нагрузканы азайтат. Бирок турникке тартынуу деген бул неэффективный, туура эмес, далилденбеген ыкма. Сакалдагы микробтор иттин жүнүндөгү микробтордон да көп деген. Бул 100% карандай калп. Сакалда андай микробтор болбойт. Сакалың тескерисинче күндө жуулат. Чачта наоборот чачка караганда азыраак болот. Ушундай. Иммунитетти дарылар аркылуу көтөрсө болот. Көтөрсө болбойт. 100% болбойт. Бир да дары жок иммунитетти көтөрө турган. Иммунитетти физикалык активдүүлүк, уйку, туура тамактануу, стресс аз болуу, көбүрөөк кыймылдоо, и дени сак жашоо, мына ушул нерселерди көтөрөт. Токур бир да препарат иммунитетти көтөрө болбойт. Бул калп. Жок. Организмди детокс кылып, постоянно тазалап туруш керек деген бул түркөйлүктүн жеткен чеги деп айтат элем. Себеби дегенде биздин организмди Аллах Таала ушундай деңгээлде жараткан, боорду берген, бөйрөктү берген, иче карынды берген, бүт терини берген, бүт биздин организм 100 эмес 1000% бизди детокс кылып тура алат. Зачем бизге бир сырттан эле бир детокстарды кылып, боорду тазалаш керек экен, иче карын? Бул бүт баягы адамдын жараткан, Аллахтын берген нерселерин четке кагып туруп, сенин бооруң тазалай албай атат деп өзүн кыйын сезип, каяктагы бир процедураларды кылган шарлатандардын ыкмасы. Детоксторду дополнительно кылган бул канчалык жаман зыян таасир этиши мүмкүн? Мисалы, иче карындын микрофлорасын бузат. Организмдин нормально иштеп аткан организмди талкалайт. Детокска көз каранды болуп каласың. Мисалы, жанагындай бир процедуралар бар, ичиңе шланганы тыгып туруп, суу менен иче карынга жууп салат да, типа детокс кылып атам депчи. Бүт иче карындагы пайдалуу бактериялар чыгып, ал шланганы кылмайынча сен как будто өзүң дискомфорт сезип, муктаж болуп каласың. Барып шланга тыктырып, артыңа күндө тазалатып туруң келип калат. Мына көрдүңүзбү? Опасный нерсе. Артта прям арттан эле тыгып туруп эле тазалап салат. Ошондойлор бар. Ошондойлор бар, көрдүңүзбү? Адам эң жаман адам ошого муктаж болуп калып атпайбы? Ошону жаман болот. Көрдүңүзбү? Адамдар силер өчөнгенсиңер. Да. Өтө ойлош керек. Азыркы заманда аялдардын силикон койдуруп, анын зыяны жок дегенди. Силикон койдуруп, бул жерде бул дагы индивидуалдуу түрдө ар кимге жараша болушу мүмкүн. Бирок бул жерде эми ар кимге индивидуалдуу түрдө караш керек да. Бирок любой организмге сырттан келгезилген, мисалы, тело бул кандайдыр бир өзүнүн кесепеттерин бериши мүмкүн да. Ооруп жатканда жуунса болбойт деген. Бул да туура эмес. Кээ бир оорулар бар, ооба жуунган нежелательно, бирок жууна берсе бул эч кандай деле таасир бербейт алгач. Кайра жуунсаң жеңилдеп каласың да. Мен бир жолу гриппен ооруганда айтып калчу эле чоң апам, жуунбабы, андан эмес ооруп каласың, суук тиет деген бул чындык эмес. Бул чындык эмес. Бул зыян албетте, мисалы, температураң 40 болуп калчылдап атсаң, судорог анда жуунбайсың да, мисалы. Бирок эми өзүң андай учурда жууңуң деле келбейт да. Бирок кээ бир учурда кичине баш сашың ооруп, бирок жууңуң келип атса, жууна бериш керек, ал эч күчөтпөйт ал нерсе. Профилактика үчүн парацетамол менен буфен ичип берсе болот. Бул жеткен түркөлүктүн чеги да. Эми алар негизи боорго өтө күч келтире турган дарылар. Аны температура көтөрсөң ичиш керек. Аны эмнени профилактикалабыз, аны ичип мисалычы. Бир нерсе болсо эле кеттик го, бир эки. Бул туура эмес, аны ичпеш керек профилактика катары. Эгер сен бутуңду жылуулукта кармасаң, эч качан оорубайсың деген. Бул да эң жаман нерсе. Айрыкча жаш балдардыкын кармабаш керек жылуулукта. Наоборот, буттагы нерв системасы жакшы иштеш үчүн жеңайлак көбүрөөк жүрүш керек. Бут наоборот муздап жүргөн жакшыраак, пайдалуураак. Биз азыр керектүү суроолор кайталанышы мүмкүн, бирок буларды айтып туруш керек да, анткени ал список менен кетип атат да. Өзүң каныңдын анализдерин бат-бат берип туруш керек, өзүң жөнүндө билип туруш үчүн. Бул өзүң эч качан өзүң жөнүндө биле албайсың. Конкреттүү түрдө показания менен, конкреттүү көрсөтмө менен анан анализ тапшырыш керек. Жөн эле барып эле өзүм тапшырып коеюн деп тапшыра бербейчи. Эгер акчаңарды каяка кетиргиңер келбей атса, пожалуйста, барып каалагандай тапшыра бергиле. Эгер суставтарыңар мындай кырчылдайт го, кырчылдап атса, силерде точно артрит деген бул. Туура эмес, бул дагы миф жөн эле. Эмнеге кырчылдайт өзү? Нормальный физиологический процесс. Бардык эле адам суставтары кырчылдайт.
жана барбы колдору кичинекей балдар кырчылатканда бул точно бир нерсе боль жок болсо, шишик жок болсо бул кооптуу эмес да. Боль болсо, шишик болсо, дискомфорт создавать этип атса, бул анда уже муун оорулар болушу мүмкүн. Кайнаган сүт тамактын оорусун жакшы кылат деген. Кайнаган сүт тамактын оорусун 100% аяктырат деген туура эмес, бирок больду кетириши мүмкүн. Себеби дегенде сүт бул баягы жылуу сүт мед менен ичкенде адамга жагымдуу болуп, тамакка таасир этип, жутууну жеңилдетип ушундай нерселерди жасайт. Себеби любой ысык мустак бул тамакка жакшы да, мындайча айтканда. Тамагың ооротса, ачуу нерсени азайтат. Тамагың ооротса, ачуу нерсени ичсең айып кетет. Жок, тескерисинче күчөтүшү мүмкүн ачуу нерсе. Бирок муздак или ысыгыраак нерсе пайдалуураак. Кальций, ошо сүттөн алынган кальций эң мыкты деген. Сүттөн алынган кальций эң мыкты, туура. Сүттө кальций көп, сүт ичиш керек сөзсүз түрдө. Эгер сен анализдериң жакшы болсо, значит сен ден соолугуң сак. Жок, бул да туура эмес. Себеби дегенде симптомдорго да каралыш керек. Анан берди мында дагы бир нерсени айтып кетейин, ушул жерден кыстырыпчы. Бизде айрыкча могу лабораториялар бар го. Анализтерди мен байкадым, Кыргызстан деңгээлинде иштеген лабораториялар баардыгын эле норма деп чыгарып берет экен да. Адамда клиникалык симптомдор болуп атат, баардык нерсе, бирок алардын результаты боюнча бүт норма. Ошон үчүн лабораторияларга барганда өтө ойлош керек. Себеби ал норма деп чыгарып берип койсоң, жүрө бересиң, меники норма турбайбы деп дарыланмайчы. Ошондон бул жерде симптомдорго караш керек, перепроверять этиш керек, ошол жерде иш кылыш керек да, көрдүңүзбү? Перекис водорода баардык оорулардын дарысы. Бул өтө жаман кооптуу нерсе. Перекис водорода бул жөн эле териге если вдруг там кезилип кетсе, как антисептик катары колдонсо болот. Башка эчтекеге жарабайт. Кооптуу. Аны тамырга сайып аны ичүү эч кандай клиникалык эффективдүүлүгү далилденген эмес. Просто бул өзүнүн түркөй идеясын ишенген Неумакин деген атаган бир окумуштуу болгон, ошол эле таратып салган да мунучу, көрдүңүзбү? Бир окумуштуунун жанагы доказательный медицинанын эң төмөнүндө турган бирөөнүн идеясы да бул. Жана бир учурда тренд болуп чыккан мүйүң деген, жана бул жакта челюстүңгү качып калсаң бетиң түзөлүп суроо. Бул да туура эмес. Тишти дарылатыш керек. Имплант койдуруш керек. Ошондон бетиң түзөлөт да. Прикус тоңдош керек. Ошондон ошол прикустун начарынан адамдын бети монтип кетиши мүмкүн да. Бардыгына брекет керек деген. Бардыгына брекет керек деген да туура эмес. Ар кимге показания болсо, ортодонттор өздөрү аныктап, анан брекет коет да. Температура көтөрүлгөндө дароо түшүрүш керек. Дароо түшүрүү деген бул туура эмес да. Себеби дегенде бала активдүү болуп атса, өзүн жакшы сезип жүргөн болсо, температураны тескерисинче түшүрбөш керек. Себеби анын иммунитети иштеп атат. Анын организмде защитный реакция пайда болуп атат. Көрдүңүзбү? Эгер жөтөлсө, ал значит точно бронхит же воспаление. Бул да туура эмес. Жөтөл бул нормальный организмдеги физиологиялык процесс. Жөтөл бул тескерисинче дыханияны ачып, дем алуу жолдорун тазалай турган нерсе. Жөтөлүн токтотуу тескерисинче баланын өмүрүнө кооптуу абалдар жаратат. Ич оору жана башка ооруларда вазелин сүйкөсөң жакшы болуп кетет. Масло вазелиновый мисалы жаңы төрөлгөн балдарга сүйкөп массаж кылсаң ошо менен жакшы, бирок баардык эле балдарга антип сүйкөй берүү бул пайдасы деле жок да. Ракты чөптөр менен, сода менен, анан мындай тамактан жебей аркы эме болсо болот, айыктырса болот деген. Жеткен түркөлүктүн чеги. Мо натуральный деген бул сөзсүз түрдө коопсуз, аябай мындай туура эмес нерсе да. Мисалы натуральный сүттөрдү ичиш керек деп, бирок ал натуральный сүттөрдүн тиги уюн мисалы деп коелу. Эч ким текшербейт, эч ким ветеринар көз карашта эч ким кылбайт, эч ким текшербейт. Туберкулез, бруцеллез менен ооруза, ой натуральный бу айылдан келген сүттө ичип алсаң бруцеллез болуп калышы мүмкүн. Биз өзгөнчө нерсе натуральный эле боло берет дейт. Туура эмес да, ошон үчүн натуральныйдын бардыгы эле коопсуз деген нерсе эмес бул. Көпчүлүгү эптеп-септеп эле тияка бияка барып келип эле кыла бериши мүмкүн. Үйдө жасалгандын бардыгы эле сонун дегенден кабар бербейт. Заводдо жасалгандын бардыгы бул химикат, а үйдө жасалган бул чыныгы нерсе деген бул да туура эмес. Йодный сетка тамактагы оорудан, простудан жардам берет деген. Экөө тең туура эмес, үчүнчүсүн айтып кетейин, жан баштагы уколдон калган жана шишиктерди кетирет деп да йод сыйпай берет го. Бул да туура эмес да. Чын элеби? Укол сыйпканы сыйпаган туура эмес. Жок, укол сайып аткан эмес, уколдон кийин калып калган томпок шишиктер калып кетет го анан. Ошого да сыйпап коюшат да, йодный сетка калса жакшы, андай мындай депчи. Неге? Ал не доказанный да. А зачем сыйпайт? Жана шишик кетсин деп да. Жок, ошо кетпесе ишене балар ошо. Ошо кетирет деп ойлойт да, шишиктечи. Көрдүңүзбү? Эгер сен башың ооруп атса, сенде сөзсүз түрдө давление бар деген. Туура эмес, баш оорунун себеби өтө көп. Мисалы мигрен болушу мүмкүн, мисалы жөн эле мисалы көп нагрузка кылып койгон үчүн башың ооруп аткан болушу мүмкүн, көп ойлонуп койгон үчүн. Артериальный давление болушу мүмкүн, мисалы ар кандай себептер бар да. Бир жана биз ооруп калсак арча түтөт баштайт го. Ошо менен дем алсаң батайып кетесиң. Бул да туура эмес. Тескерисинче ошондой нерселерди дем алдыруу наоборот дем алуу жолуна оорчулук жаратат да. Любой түтүн бар, любой түтүн. Бул ден соолукка опасный да. Кооптуу абалдар жаратып коет.
кичинекей балдарды чоң адамга караганда жылуураак кийиниш керек деген. Бул өтө туура эмес ой. Себеби дегенде сен кандай кийинсең кичинекей баланы деле ошондой кийинет. Бизде балдар аябай 2-3 Калың кабат. кийинип салат. Бул эң түркөлүктүн жеткен чеги. Ошондон айынан балдардын иммунитети начар болуп атат. Сырткы чөйрөгө адаптация кылуунун ордуна кайра сактай беребиз да, кой минтпей, кой жылуу кийин, бутуңа жылуулат дегенде кыл. Ошондон айынан балдар сырткы чөйрөгө адаптация боло албай эле ошондон айынан ооруй берет. Кичине эле бир нерсе болсо ооруп калат. Болдуңузбу? Келиндер боюнда бар кезинде токсикоз каалаган нерсесин алып берүү шарт. Шарт. Бериш керек. Сбалансированный питание эмнени каалап атса бериш керек. Бирок бул жерде токсикоздагы кээ биркилер мындай токсикоз болуп атам деп эле жөн эле айта бериши мүмкүн да бир нерселерчи, бирок Шубага токсикоз болуп. токсикоз деген бул антип бир нерсени каалоо эмес. Токсикоз деген кайра куза берүү. Ошону токсикоз дейт негизи. А бизде бир нерсени каалап атууну эле токсикоз дешип атат. Бул келиндин каалоосу бул болгону жемиштерге азыктарга болгон потребность көбөйүп атат деген эле кабар берет. Мисалычы токсикоз десе аялдын бир нерселерди каалоосу, кышында дарбыз алып келип бер деп каалоосу деген болушу мүмкүн да. Жок. Анан сиз жана тескеринче куза берүү, кыйналып ушундай да, ушундай. алып бериш керек дедиңизби? Анан ичинде эле азыр байкуш эркектерге оорчулук жаратып койбойт дейсизби? Сөздөрүңүз алып бериш керек. Алып бер, эгерде мүмкүнчүлүгү жок болсо айтыш керек. Мүмкүнчүлүк жок, башка нерсени алып беребиз. Ушундай айтып коюңуз. Мүмкүнчүлүк бар нерсени. Эркектер бирок любой учурда жанантип байкуш боло бербеш керек да. Мен мүмкүнчүлүгүм жок да, мен бир байкушмун да, акчам жок да. Тигинде мүмкүнчүлүк табыш керек эркектер. Эркек болгондон кийин катының алып атасыңбы? Мүмкүнчүлүк тап, аракет кыл. Эмнеге анда үй бүлө курасың мисалычы? Элементарный аялыңын бир нерсесин алып келип бере албай атсаң анда эмнеге үй бүлө курасың мисалычы? Эркек антип өзүнүн жоопкерчилигинен качпаш керек. Башка ошол нерсени кыла албасаң дагы жок дегенде башка нерсени кылып бергенге аракет кылыш керек. Могу материнский инстинкт деген бул чындыкпы? Чындык. Эне баланы эң жакшы кам көрө турган нерсе да бул. Материнский инстинкт аябай жакшы иштейт. Ожог болгон жерди май менен же крем менен сыйпаса жакшыраак болот. Кооптуу нерсе ушул нерсечи. Май, крем тескеринче сыйпабаш керек. Ожог болгон жерди жакшы стерилизация кылыш керек дагы. Мисалы башка атайын сыйпай турган. Желательно мисалы 2-3 степень болсо больницага кайрылыш керек, дарыканага. Үйдө эчтеке кылбаш керек. Анан 1 степенде кичине эле кызарып калат го, Бепантен плюс деген сыйпап койсо жетет ошо. Жана бир жериң кесилип калса же кандап калса бака жалбыракты жабуу. Бака жалбырактан көрө лучше декспантенол кармаган кремден сыйпаган пайдалуураак. Эгер жок болсочу бака жалбырак менен болор э? Любой нерсе менен токтотсо токтойт. Бака жалбырак болобу, чагылган болобу, ат кулак деп коебу, ошондой болобу, айырма жок бул жердечи. Именно бака жалбырак деген бул туура эмес да. Жана болгону бул жерде физически токтосо эле токтойт кан негизичи. Колуң менен деле минтип кармасаң токтойт ал канчы. Жана айылдарда мен айылда болгон бир окуяларды угуп калгам. Туалет бумага жок болуп калса бир жалбырактар менен арчып берсең болот деген. Болот. Топурак менен арчыза болот. Бирок эң жакшысы бул суу менен жууш керек да. Баарынан жакшы, эң жакшы суу да. Сразу дарат ала келесиңер э? Дарат алганча эле уже негизи эле уже туалетный бумаганын ордуна суу колдонсок бул пайдалуу. Туалет бумаганын зыяндыгы деген бул да бир чын. Бул деле өзүнүн геморройду чакырууда клиникалык изилдөөлөр бар. Бул раздражать эте берет да. Анан туалетный бумага менен арчыганда толук арчылбай калат заңдарчы. Заңдар толук. Ошон үчүн эң жакшы мисал япондор неге только биде унитаздарды орнотуп салган. Ушу только суу менен жуушат да. Негизи суу менен эң жакшы да бул. Бумагандагы деле анан кээ бирлер бар дей койчу, мен кантип жуам, мен колум бул дүйнөдө мен үчүн эң таза нерсе. Ал жагын кармагым келбейт деп. Анда эчтеке курамын, эчтекеси жок, жөн эле сууланган влажный салфеткалар болот да, жумшак сонун. Ошо менен эле тазалап, анан артынан суу менен жууп койсо жакшы болот да. Мен ошондой адамдар чын таң калып, силер кантип тарата аласыңар анан? Эгер ушу жол албайсыңар. Ошол салфетка менен аласыңарбы? Ошончо керек. Муздак жогорураак. Муздак сууну ичпе, ичсең тамагың ооруйт дароо. Бул да туура эмес. Муздак суу эч кандай тамакты оорутпайт. Тамакты вирустар же бактериялар оорутат. Бета-гемолитский стрептококк, аденовирус, ротавирус ушулар оорутат. Остеохондроз. Остеохондроз деген вообще диагноз жок негизи. Ошол диагноз жок. Мындай реальный мындай диагноз баягы позвоночник кайрылып кеткен адамдар мындай болуп калат го, ошолорду айтылат. Остеохондроз деген бизде баарына остеохондрозуң бар экен, бул негизи нормада ал дисктер бар го, умуртканын дисктер, ал жейилет любой адамда. Сен жакшы жашасаң убакыт өтүү менен ал жейиле берет. Ошонун баарын эле остеохондроз дей бербеш керек да. Бул туура эмес. Телефон монтип кечке карай берген көздү өлтүрөт. Эгерде өтө жакын көп карай берсе көзгө нагрузка берет, өлүзүнө канчалык деңгээлде таасир этиши мүмкүн да. Эгер сен көзүң мындай жок, ушул жерде телефон колдонуу гигиенасын кармансаңыз, мисалы 20 минут колдонуп 5 минут эс алып, алачактарды карап, бул эч кандай эле таасир бербейт. Эме деген бар го,
очкини эгер зарылчылык жок болсо кийерсең өзүң зрениеңди бузулат эми. Бул чындыкпы? Бул да чындык эмес. Чындык эмес. Чындык эмес бул. Эми нулевка очкилер бар, светтен коргогон, телефондон коргогон, ал нерсе эч кандай таасир этпейт. Эгер сен оң жагың ооруп атса, точно сен печеньиң ооруп атат. Жок, бул да туура эмес. Көпчүлүк учурда бул булчуңдарың ооруйт. Печень вообще оорутпайт. Эгерде печениң ооруп аткан болсо, сен анда значит сироз болдуң же жакында өлөсүң деген кабар берет да. Себеби бул сироз печени болгондо ошондой болуп калат, оорутат ошондо. Печень шишип кетип, а печень по идее вообще оорутпайт. Прививкалар иммунитетти өлтүрөт. Бул да туура эмес ой. Прививкалар тескерисинче негизи оорулардан сакташ үчүн сайылат да. Бирок ушул жерде деле адам кичине мээзин иштетип ойлонуш керек да, кандай прививкалар. Прививкалардын оригинал дженерик болот. Ошон үчүн мен дайыма айтам, оригинальный прививкаларды колдонуш керек депчи. Көрдүңүзбү? Ойлобош керек, прививканын баары эле бул оригинальный, жок андай эмес. Кадимки деле дарынын деле дженерик, оригинал болот, ошондой эле сыяктуу да. Биз мусулман бир туугандарыбыз жана көп прививканы отказ кылат го, бул туурабы, туура эмеспи? Туура эмес бул дагы. Себеби дегенде кээ бир прививкалар бар, бул реалдуу түрдө керек. Себеби бул изилдөөлөр аркылуу тастыкталган нерсе да. Болгону кээ бирлер туура эмес маалымат алып, жада калса ошо прививканы алгыла деген адамдардын туура эмес мамилесинин айынан алгыла, албасаңар мындай, албасаңар өлүп каласыңар, мамлекет школага киргизбей коебуз, тигини киргизип, бүт ушул мындай маркетингди агрессивный кылганын айынан адамдарда коркуу пайда болуп калды да. Неге бул мамлекет отуруп алып, мага ушунча кыйнайт? Айрыкча айыл жергелеринде энелер айтышат да, доктор мага фаптан чалып алып, менин жанымы жеп атат, тиги врачыбыз. Күндө мени урушат дейт. Күндө мени коркутат дейт. Эгер албасаң, сени укол карабай коем, балаң бинеси болсо карабай коем деп ушундай нерселер болот экен да. Эми адамга ушундай коркутуулар менен, үркүтүүлөр менен зордозо кандай бир мээзи бар адам мисалы ишенет, мисалы ошондойчу. Ошон үчүн мына прививканы айткан адам адекватный, адамдын өзүнө выбор берип, мисалы адамдын тандоозун сыйлап, ар бир адам тандоозу бар да, мисалы түшүндүрүп, анын пайдалуу жагын, зыяндуу жагын, курамын баарын открыто айтып берип, ошон үчүн мен вакцинага чекит деген китеп жазгам. Негизичи баардык вакциналардын ар бирине комментарий бергем. Курамы эмне, каяктан чыгат, эмне болуп чыгат, кандай түрлөрү бар, кайсынысы оригинал, кайсынысы оригинал эмес, качан алыш керек, качан противопоказано, алгандан мурун нелерди текшериш керек, нелерди текшербеш керек, бүт билиш керек да, көрдүң? Бул деле баягы эле жанагындай медициналык сабаттуулукка кайтат да. А бизде эмне? Бир топтогу адамдар айтат, прививканы алдыңбы, болду, балаңы өлтүрүп, өлүмгө дуушар кылат дейт. Бир топтогу айтат, прививка албаш керек дейт, мисалычы. Же болбосо бир топтогу айтат, прививка албасаң тескерисинче сен балаңы өлтүргөнгө барар дейт да. Көрдүңүзбү? Элге маалыматтын туура эмес жеткенинин айынан аябай ушундай түшүнүксүз нерселер болуп атат да. Автозный язвалар кир тамактан анан вирустардан жардам берет. Бул оостун микрофлоразы бузулуп кеткенден ошондой болот. Иммунитеттин алсыздыгынан, стресс көп болгондо ушундай болуп кетет. Вилка менен, темир вилка менен жеген бул кооптуу, анткени алысы көп пищеварение алып тиштерди бузат деген. Жок, туура эмес бул да. Көбүнчүлөр бар го жана деревянный палочкалар менен жеген туурааак деген. Эч кандай туура эмес бул. Темир идиштердин эч кандай зыяндуулугу жок. Зыяндуулугу жок, точно, кепилдик. Кепилдик 100%. Жанагыл бар го, азыркы тренд болуп атат, көбүнчө спортсмендер же туура жашоо жашайм деген жанагыл көп жыл жашагым келет десе, сен сөзсүз түрдө күн сайын муздак ванна түшүшүң керек деп лёдторду куюп турушат го. Бул чындыкпы, чындык эмеспи? Бул чындык. Себеби дегенде адам муздак мындай муздак средада адамдын организми резистентность деп коет да, резистентность организм деп коет да, аябай күчтөнөт да. Чын эле түшүп турсаң, муздакка мисалы түшүп турсаң, бул баягы организмдин потенциалы көбүрөөк ачылат да, көрдүңүзбү? Күн сайынбы, эртең мененби? Күн сайын. Бул жерде определенный норма жок. Мисалы түшкүн келген учурда, мисалы бул түшүп туруунун мынчалык зыяндуулугу бар деп айтуу туура эмес да. Себеби дегенде адам мындай да, мисалы айрыкча мисалы арыктоону каалагандар түшсө, бүт баягы энергияны аябай көп жүгайт этет да, килокалорияны. Муздакта организм башкача иштейт да, көрдүңүзбү? Ошондой да. Бирок бул жерде дагы өзүнүн нормативтери бар, өзүнүн учурлары болот, ошого карата түшүш керек да. Интервальный голодание бул сен организмге болгон эң жакшы нерсе. Эң жаман нерсе бул организмге болгон. Зачем аны, неге керек бар мисалы? Интервальный голодание сени идеалдуу абалга келтирбейт деген бул туура эмес. Себеби дегенде эми албетте бул жаатта аябай клиникалык изилдөөлөр андай мындайлар деле жок негизи бул нерсени далилдегенчи, бирок интервальный голодание менен мен ден сак жүрөм деген бул туура эмес. Качан биз ден сак жүрөбүз? Качан биз балансированный питание жегенде? Анан орозону шылтоо кылып эле, ой, орозо аябай пайдалуу. Биз орозону бирок ден соолугубузду жакшыртабыз деп тутпаш керек мусулмандар. Аллах Таала ибадат кылып берди бизге, ошон үчүн тутуш керек. Калп эле орозо мына интервальный голодание болуп атпайбы, мына ден соолукка пайдалуу болуп атпайбы деп биринчи орунга ден соолукту коюп туруп орозо туткандар бар да.
Мисалы орозонун основасы ал динде ибадат ал. Мисалычы сен ал жерде интервальный голодание кылып атканым үчүн тутуп атам мен десең, анда бул ибадатың кабыл болбой калат. Көрдүңүзбү? Озонотерапия, гирудотерапия, плазма бул ошол сен жашартууңа, профилактикага жакшы жардам берет деген оорулардан. Булар тескерисинче сен эртерээк өлүмүңдү камсыз кыла турган процедуралар да. Жанагы смузи аркылуу детокс кылган, клизм ошо арыктоого жардам берет деген. Бардыгы жалган, жардам бербейт. Эң жакшы детокс бул организмдин өзү. Боордун, бөйрөктүн, ичи кардын функциясына тоскоолдук кылбай эле коелучу. Пожалуйста, ар нерселерди ичип, ар нерселерди жөн эле коелу. Тынч коелу, ошондон соң детокс болот. Күн сайын эртең менен турганда лимон менен суу ичиш керек. Бул метаболизмге эч кандай таасир этпейт. Лимон менен суу бул лимон менен суу. Лимон жок суу бул лимон жок суу. Экөө бирдей эле, эч кандай айырмасы жок. Кофени ичсең, ал сен кальцийлердин баарын агызып кетет. Бул да 100% туура эмес. Тескерисинче кофе рак оорусунун алдын алат. Боорго өтө пайдалуу. Кофе бул эң жакшы соксомдук деп айтат элем. Миңдеген клиникалык изилдөөлөр бар. Кофе ичкендердин өмүрү узун болоору далилденген. Ошондо кофе ичиш керек, туура. Кофе бул эң полезный. Эң жакшы нерсе кофе. Кофенин күнүнө нормасы 2 шоттон эсептегенде 6 эспрессо ичсең болот да күнүнөчү. Бир күндө. Мисалы 6 капучино ичсең болот да, бир күндө 6 стакан. Допустимо, көрдүңүзбү? Бирок бул сөз менен ойлаңыз, кофемандар бар. Бул туура, бул факт. Бул фактты биз эч качан эч жерге жана кыла албайбыз да. Кофени наоборот ичүү адат кылыш керек. Бул кофе эң жакшы нерсе. Кальцийни симулайт этпейт. Бул карандай калп. Кофе бооруңа күч келтирет де. Жок, кофе наоборот. Кофе ичкендерде наоборот сироз печени аз болгон. Диабет оорусунун алдын алган учурлар болгон кофе. Элестетип атасызбы? Изилдөөлөр, фактылар ушинтип берет бизге, көрдүңүзбү? Кычык мырза кофе ичпейм дейсиз го? Не дей аласыз? Бирок ушул жерден дагы бир нерсени айтып кетейин. Жана Нескафе растворимыйларды айткан жокмун мен. Мен жанагындай машинадан аны өзүн талкалап, атайын кылып, сжимать этип, анан ошодон бөлүп берген кофени айтып атам. Тривадомдогулар жөн эле болуш керек. Ал жакта кофе деле жок. Ал жакта жөн эле порошоктор эле берип коет. Мисалы, кофе деле эмес ал. Жанагы тривадном, растворимый, Джекобс дегендер сатып атпайбы? Аларды ичип эле коюш керек чын. Наоборот, тескерисинче зыян бериши мүмкүн. Тескерисинче ал пайда деле жок, тескерисинче жөн эле ашыкча килокалория, жөн эле бир нерсе да. Зачем аны ичип? Андан көрүн настоящий кофелерди, эспрессо, американо, капучино ушуну ичиш керек да. Сен сөзсүз түрдө ДНК тестти тапшырышың керек, сен тура тамактанып кантип тренировка кылганын билиш үчүн. Бул да 100% туура эмес. ДНК тестин пока сен жөнүндө эчтеке деле эмне кабар бербейт да. ДНК тест менен аныктоо бул эч кандай клиникалык изилдөөлөрдөн өткөн эмес. Аны эч кандай клиникалык преимущество бербейт. Витамин менен капельницалар таблеткалар арасында жакшыраак деген. Эң жаман нерсе ушул. Наоборот, эл аралык гайдлайндарда витаминдерди капельница менен толуктоо боорго күч келтирүүнү, бөйрөккө күч келтирүүнү 3-4 эсеге жогорулатат деген да. Ошон үчүн лучше препараттар менен толуктоо бул туура да. Эртең менен тамактануу аябай маанилүү. Тамактанбасаң обмен веществоң токтоп калат деген. Бул да туура эмес. Ар ким ар кандай тамактан. Кээ бирлер бар, тамактангысы келет, кээ бирлер тамактангысы келбейт. Ар кимдики нормада. Мисалы мен эртең менен тамактанбасам курсагым ачып кыйналып кетем. Мен тамактанам. Бир тааныштар бар, тамактанбайт. Ал деле норма, эч кандай маселе жок. Биз эркектерде каталуучулар болуш керек, эртесин ампашып, тамак ичерде менен. Бул да туура эмес. Күн эме коллагенди ичиш керек, кожаң, суставтарын чачтан. Коллаген ал организмдин өзүнө бөлүнүп чыгат, ичиштин эч кандай кереги жок. Ушундай эле коллаген ичкиңиз келип атса, холодец бышырып жесеңиз ошол пайдалуураак. Циклдар менен уктаса 4 саатта уйкуң кантса болот деген. Жок, бул да туура эмес. Күнүнө 8 саат уйку эң жакшы. Противовоспалительная диета бардыгын айыктырат деген. Эң туура эмес. Андай диета вообще жок, андай противовоспалительный деген. Жанагы Күн эле нерселерди аралаштырып иштеп чыгып койгон. Эффективдүүлүгү жок. Электронный сигареталар, обычный сигареталардан жакшыраак. Окшош, экөө тең зыяндуулугу бип-бирдей. Экөө тең түтүн чыгарабы, экөө тең зыян. Температураң 35-5 болсо бул нормалдуу деген. Бул нормалдуу эмес, 36 болуш керек температура. 37ге чейин нормалдуу. Сен симптомдору жок болсо, сен сөзсүз түрдө айыккан. Эң жаман нерсе да бул. Не себеби дегенде любой оорунун 4 фазасы болот. Инерционный фаза, субклиническая фаза, анан клинический фаза, анан кийин уже или обострение, или ремиссия да, көрдүңүзбү? Симптомдор качан пайда болот? Ал клинический фазада болот. Ошон үчүн ооруну негизи субклиникалык фазада, инерционный фазада аныктап, алдын алууга аракет кылыш керек.
Мен алдын ала жазган суроолордун баарын берип чыктым. Сизде балким дагы суроолор барбы ушундай көпкө берилген мына мифтер катары? Мифтер катары дагы эмнени айтсам, эң жаман мифтер азыр буну жебет, тигини жебет деген нерселер болуп атат. Баарын эле жамандап Баарын эле жамандап эле, айрыкча чала эксперттер эч белен билбейт дагы. Эптеп эле бир нерсени айтып анан сэндвич жебе, анан тигини жебе, а муну зыян экен, анан бул болбойт экен деп элечи. Бул элдин ден соолугуна эң чоң зыян келтиргендер ошолор деп эсептейт элем да. Элдин тамактануу адатын бузупчу. Бул бузбаш керек элдин тамактануу. Тура эмес доктурлар тамактанбагыла. Ошо да. Алар Ойлош керек. ашказан бузуп салат. Менимче мындай интерактив жүргүзүп коюшубуз керек. Биздин катталуучулардын арасында көп берилбей калган суроолор болушу мүмкүн да. Мындай кылыш керек, кандай кылыш керек деп сиз бир адис бөлүп берсеңиз комментарийлерге жооп бергенге. Биздин суроолор бар болгон катталуучулар ушул комментарийге жазып Мен өзүм деле жооп бергенге өзүмдүн каналым аркылуу, YouTube каналым аркылуу жооп берүүгө аракет жасайм. Силер сөзсүз түрдө өзүңөр комментарий суроолорду жазып Суроолоруңуздарды берип кетсеңиздер болот. Мен лично өзүм жооп бергенге атайын ушул подкастты көргөндөргө лично өзүм YouTube аркылуу жооп берип турганга Бул жакын конкурста керек жок. Мына сыр эң жакшы белек биздин катталуучуларга мындай айтканда бекер консультация алыш болот да, көрдүңүзбү? Канча комментарий жазгандар үчүн эле. Суроо берип, эгер комментарий жазса. Давайте андай кылалы. Эгер консультацияга жооп алыңар келсе сөзсүз түрдө буга жактырбасыңар бул видеого. Комментарий жазсаңар керек. Суроону жазасыңар да ал жакта. Анан Instagram баракчага катталыңыздар, Бекжан мырзаныкы, менин Instagram баракчама катталыңыздар. Медлит тиркемесин көчүрүп алыңыздар, сабаттуулук. Барын көчүрүп, чындыгында үйлөрдө да элет хабысын алыңыздар. Дагы кандай реклама бар? Иштегер тамактансаңар мубарактан тамактангыла деп кете бересиз. Демек достор, түшүндүңөр. Суроолор бар, жазып кеткиле. Мубарактан стакан турбайт болот. Неге бу стакандар деп коем? Бекжан мырза, бизде мындай аябай серьезный углублённый болгон жок. Анткени бизде айтып атпайбы, сабаттуулук боюнча көп мына түшүнбөстүк суроолор. Мен үчүн өтө көп даже. Көп эме жаңылык алдым да өзүм үчүнчү. Болбосо өзүмдү эсептеп жүрөм да, көп эле нерсени билем окшойт депчи, мындай өзүмө осмысленный деп адамды эсептеп жүргөнмүн да. Бирок чындыгына келсек, көрсө көп нерсени билбейт экенбиз. Бул мындай бир кандайдыр бир түрдө бир убакытта келип турушуңуз керек. Ушундай бир темаларды сүйлөшүп турган, анткени темалар көп да. Силер да достор өзүңөрдүн темаңарга жазып кеткиле. Биринчи сизге ошо убактыңызды бөлүп бергениңизге аябай ыраазычылык билдирем. Анан кайрылуу биздин көрүүчүлөргө. Анан акыркы суроолорду берем. Ошол менин кайрылуум кыска нуска баарыңыздарга сунушум. Биринчи медициналык сабаттуулукту жакшыртыңыздар, критикалык ой жүгүртүүгө аракет кылыңыздар. Ден соолук темасында айтылган бардык эле нерсеге ишене бербеңиздер, бардык эле дарыга ишене бербеңиздер. Эми дары да бардыгы пайдалуу да. Тескерисинче физикалык жактан активдүү болуңуздар, стресс аз болуңуздар, туура тамактаныңыздар, жашоо образыңыздарды жакшыртыңыздар, негативный комментарийлерди аз жазыңыздар, тескерисинче аз окуганга аракет кылыңыздар, уйкуңуздарды жакшыртыңыздар. Ушунун бардыгын адамды дени сак, жакшы кылып жүрүүсүн эмне камсыздай турган факторлор. Анан эң негизги нерсе медлит тиркемесин көчүрүп алыңыздар, себеби ал тиркеме аркылуу сиздер пайдалуу маалыматтарды алып медициналык сабаттуулугуңуздарды жакшырта аласыздар. Эми акыркы эки суроом сизге. Накта деген сөздү кандай түшүнөсүз? Накта деген сөздү чындык деген деп түшүнөм да, мындайча айтканда. Накта дегенде эле бул далилденген дегенге окшоп кетет да. Накта медицина же далилденген медицина мындай чыныгы деген. Накта медицина деп айтсак болот экен да. Накта медицина деп деле айтсак болот да. Андай эгер накта медицинада өзүнчө деле ушул подкастный канал ачып койсоңуздар вообще сонун болот. Мындай атайын медиа тармакта. Медиа тармакта мисалы накта медицина деп жалаң чыныгы далилденген маалыматтарды чыгарып туруу мисалычы. Сону жакшы идея экен достор. Комментарий жазып колдоп кеткиле эгер чын эле кызыксаңыздар. Кыргызстандагы накта адам сиз үчүн бул кайсы бир адамды айта албайт элем мен. Өзүңүз үй бүлөңүздөн эле айтсаңыз болот. Сиздин жашооңузда чын эле таасир эткен накта адам. Мен өзүм деп айтат элем. Анан определенный бир адамды эң накта адам деп. Накта врач анда Кыргызстанда. Өзүм деп айтат элем. Накта врач деп билбейм. Мен мындай антип бирөөлөргө баа берүүгөнү жактырбайм негизичи. Жакшы жагынан деле, жаман жагынан деле баа берген жага бербейт да. Макул анда Кычык мырза баа берсин. Анын үчүн бирөөгө баа бериш үчүн конкрет түрдө изилдөөлөр жүргүзүш керек да. Бирөөгө кандайдыр бир баа бериш үчүн бул сенде конкрет түрдө фактылар, далилдер болуш керек да. Биз подкастта отуруп негизинде бере бербеш керек да. Биз подкастта отуруп анализ изилдөө жүргүздүк. Кычык мырза, биздин коногубуз накта болдубу? Бүгүн бул жерде бир эле накта болду, бул Кычык. Башкаңар накта эмесин деңиз. Накта болду. Накта болду. Точно, там мен билбей калдым кайсысы тамаша, кайсысы чындык. Чындыгында биз адаттагыдай накта коноктор, накта алып баруучу, накта са алып баруучу, кандай кыргызча кошумча алып баруучу, накта көрүүчүлөр. Демек достор, ушул жерге чейин аягына чейин көрдүңүздөр. Жактырууну баспасаңар бетиңер жок.
жактырууну баскыла, комментарий жазгыла, бизге катталганын унутпагыла. Бул Накта подкаст болду. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө.